Assalamu alaikum, Kazanjari turgundары, assalamu alaikum, bakbanдар, саламатсыздарбы? Силер менен Кыргызстанды түрө кыдырган бактабат семинарында 3-чү жолу көрүшкөнгө аябай кубанычтабыз туугандар. Борбор Азия Багбандар биримдиги бул коомдук бирикме, бул мамлекетке эч кандай тиешеси жок, бул өзүн өзү каржылоочу жана өзүн өзү окутуучу бир ушундай коом болуп эсептелип, биз башка бир уюмдар менен, чет элдик уюмдар менен дагы иштешебиз. Мына ушул 3-чү жылкы Багдабатты бак өстүрүү семинарын ачык деп жарыялайм туугандар. Эми туугандар, биздин ушул Борбор Азия Багбандар биримдигинин негизги максаты кандай болбосун ушул Кыргызстанда дагы бак өстүрүү өнүксүн дегенде биздин ошондой жакшы максаттарыбыз бар. Бул жерде анан бул эски эле, жаңы эле, андай эле, мындай эле дебейбиз. Ким колунан кандай иш келе турган болсо, ошону өстүрүп, ошодон мөмө алса болду, эсеп. Ошол негизги максат. Анан туугандар, дагы бир биз силерге айта турган нерсе, экономикалык жактан мына пайдасы зор. Анан кийин ошол мөмө жемиштерди сатууга оңой, ошол дарактарды обслуживание кылыш, ошолорго кам көрүү жеңил болгон ошол карлик, полукарлик, көбүнчө эле полукарлик. Карликке биздин акчабыз бир аз мындай чамабыз шак болуп калат экен да. Ага деген бир 35 миң, 40 миң доллардын тегерегиндеги тыйын керек болот экен. А полукарлик болсо ушул биз өстүрүп аткан дарактын бир аз кичинераак да. Биздики мисалы үчүн 8 метр болсо, 6 метр болсо, бул 3,5 метр да полукарлик. 3,5-4 максимум. Бутаганыңарга карайт да. Ушул дарактарды биз силерге сунуштайбыз. Мына азыр бул жакта дагы азыр ошол Туркиядан келген көчөттөрдүн рекламасын илип койдук. Ким канчалык силерге керек болсо, ошону алып пайдалансаңыздар болот. Мына азыр менин ошол оң жагымда отурган жигиттин аты Руслан Бекназаров. О, тиерде отурган неме Бекболот, келди. Бекболот Гыламов. Бул Кызыл Булактан болот, өзүңөрдөн, кадам жайдын жигит. Ошо ончо уялып бияка келе берет окшойт. Өзүңдүн жериңде сүйлөш кыйыныраак да, башка жерде сүйлөй бересиң. Биз дагы өзүбүздүн кара суга барганда дудаланып калабыз, жакшы айтам мен. Жалган абаларың келип алат баардыгы. Ошондой. Мына эми азыр туугандар баягы мотивационный сөздөрүмдү WhatsApp'тан, анан Telegram, башка каналдардан дагы көп көрүп атасыңар. Эми ушул берки сөзгө конок берели. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Биз шоулап аркадан келдик деп, ошо олдуда болдуп өз аркадан өткөнсүз. Мына Хаким өзү ачып бере турган болду. Азыр бу жерде айыл өкмөттөрү анан жер адистер барбы жокпу? Келишти. Анан Кыргызстандар эми кече бир группаларга да жөнөткөнбүз, андайга. Эми сиз мына Telegram каналдарында, YouTube каналдарында, жалпы эле мына интернет желилерде сиздин мына Багдабат боюнча жосун ушул көчөтчүлүктүн көп элдерге жакшы нерселерди уюштуруп жасайт дегенден анан бизге график болгон экенсиз. Анан бүгүн биз баардык айыл өкмөттөрдү, жер адистерди, айыл башчылардан кызыккандар деп баардыгын чакырдык эми. Бүгүн эртең менен бизде баягы МЧСтин учениеси болду да, саат 7-де. Анан кээ бирлери баягы не болуп калган окшойт. Катышты да эми эртеңечи. Ошого келген мына эмелер, айылдардан келген айыл башчылар, жер адистер өзү негизи биздин Кадамжай району башка өрөөнгө салыштырмалуу багбанчылык боюнча бул жерде кичине мурда ушул баягы көчөттөрдү өндүрүү боюнча дагы анча-мынча бир маалыматыбыз жакшыраак, бирок эми жаңы заманбап, жаңы замандын талабына ылайык мына абла ташиевичтер көп элдерге дагы жардам берип, өзүнүн ушул республика боюнча бакты эле отургузса, биз эми иштөөгө чакырып атат да. Баардыгы эле Кыргызстанда өзү саясатчы болуп кеткен.
Анан жүрүп айтып келе атасыз. Мен эми мына элдин баарын алда айтып коеюн. Сиз губернаторго дагы жолугам дегенде азыр губернатор как раз чалып калды эле, кичине томолуп калды. Мен экөөбүз жолугушабыз деп эле болбой калды. Айтып койдум. Неме деп айтып калдык. Ошону сизге жеткирип коеюн. Анан эми сизден көп нерселерди маалыматына негизинен айыл өкмөттөрү, анан жер адистер, айыл башчылар бар жерде. Өзүңүз дагы айтсаңыз жакшы болот. Эми залды толтуруп беришке андай неме болот. Кызыккандар болот. Андай эмесе азыркы сөздү ушул Абдулла Ташевичке Тонокко берели. Анан бизден ачарба департаментинин өкүлдөр. Анан бүгүнгө келип бизде жанагы айыл чарба министрлигинен фермерлик чарбалардын иш бөлүмү боюнча комиссиялар келипти. Суу чарбанын баягы спалардын чогулуштары башталып калыптыр. Ошондой болуп калды. Ошого эми кичине калган айыл өкмөттөр бу жерде бар. Чоң рахмат сизге. Рахмат. Көңүл бөлүп келип ушу ачып бергениңизге дагы бир ыраазычылык билдирели. Эми туугандарым, биздики мына жөн эле сөз менен айтканда туугандар аз жерден көп түшүм алганы ошол колубуздан өткөн практиканы силерге айтып атабыз да. Мына канчалык ошол жерди жакшы эффективдүү пайдалана турган болсо, ошол жер өзүнөн өзү кийин күрдүүлүгү дагы ашып, өзү семирет да. Бар жерде жөн эле карабай таштап койдук, 30 жылдан бери жаткан жерлерди карасаңыздар, ошол семирип кетпеди го. Туурабы? Ошол жерде бир иш аракеттер болуп, ошол жерге бир чиринди түшүп, жалбырак түшүп, чирип, чөп өсүп, ошол чирип, анан кийин ошол органикасы, анан гумусу көтөрүлөт экен да. Мына багып отургуза турган болсок, жердин күрдүүлүгү 3, 4, 15, 30, 40 эсе ашат экен да. Жердин күрдүүлүгү. Күрдүүлүгү деген жердин күчү, гумусу ашат. Ошол Ассаламу алейкум, урматтуу Каланжай тургундары. Менин атым Руслан. Өзүм Кыргыз-Түрк Манас университетинде айыл чарба факультетинин ушул агрономия тармагын бүткөм, аяктап. Мен ушул ишти жаңы эле баштадым. Каланжайлыктарга илгертелер багбашчылык болсо, биз ушуну окуп, эми жаңыдан баштап атабыз. Баштаганыбызга эми 2 жыл болуп атат багбашчылыкты. Анан биз баштаганда эле бул Түркиянын көчөттөрү менен баштаганбыз багбашчылыкты. Түркиянын ар түрдүү көчөттөрүн алып келип өзүбүз ошко тиккенбиз, карлик, полкарлик көчөттөрүн. Анан биз ошол көчөттөр жакшы результат бергенден кийин элдерге сунуштап баштадык. Ошол Түркиянын көчөттөрүн. Булардын бардыгы көктөдү, бойлору кичине болот экен, түшүмгө эрте эле кирет экен да көчөттөр. Анан биз өзүбүз ушундай бир агросервис бир эме түздүк. Абдулла Ташевич дагы ошол өзүнүн шериктерибиз бар. Биз ошол бак кылам деген адамдарга под ключ бакты башынан баштап аягына чейин бүтүргөнгө чейин өзүбүз эме кылып беребиз. Кызматын баягы сунушубузду айтып, өзүбүз баягы патрозин кылып беребиз. Мисалы азыр бак кылганда көчөдөн эле баягы базардан сатып алганча биздер сатат, ошол көчөттү алып келип тигип жүрсөк, азыр болсо топурак анализ кылыш керек, климатты анализ кылыш керек. Мисалы топурак ар түрдүү болот, шорду болот, арык болот, күрдүү болот, семиз болот, эми топурактын ар түрдүү болот да. Ошол топурактын анализин кылып туруп, ошол топуракка жараша тамыр таңылат. Мисалы уруктан кадамдыктар көчөттү көп кылат деп атабыз, жакшы билсе керек. Уруктан чыккан мисалы өрүк дегеч, өрүккө башка нерселерди кылбайсыз. Өрүктү кайнатып башканы кылбашат, шаптал эгес, ага дагы бадам башкасын кылбайсыңар. Азыр болсо жаңы интенсивдүү багмачылыкта өрүк ошол бадам менен шабдалынын гибрид кылып туруп бир тамыр кылып коюшкан. Бирөөсү эрте түшүмгө жатса, бирөөсү болсо кайракка чыдамдуу. Суу кайракачы ошондой тамырларды чыгарышкан. Анан кийин эле алмада ал силер уруктан чыгарып атасыңар, алар клон тамыр деп коет. Ал клон тамырлар алманын боюн өстүрбөйт дагы, клон болгон үчүн баягы алманын ар бир мөмөсүнө азык затты бирдей берип турат. Мисалы биздин эски алмаларыбыз үстү чоң, түбү кичине болуп аткан болсо, бул карлик клон пазбай кылган алмалардын бардыгы бирдей салмактуу болот да. Үстү чоң, түбү майда деген нерсе жок. Эгерде туура эле баягы тиккен болсо, жакын тиги болсо күн тийбей ал жер чоңойбой калышы мүмкүн, бирок азык затты бирдей жеткирип бирдей чоңойтуп берет да. Бул интенсивдүү багмачылыкта негизи артыкчылыктар өтө эле көп. Эски көчөттөрдү тиккенибизде бир 6-7 жылсыз
күтүп түшүм ала баштайсыз. Азыр заман өнүгүп, Европада көчөттү тиккен жылы эле түшүм берет. Грипп багуу деген көчөттөр бар. Шахтар менен. Сразу эртерээк эксеңиз, ошол жылы гүлдөп түшүм ала турган көчөттөр бар. Ал көчөттөр кымбат. Бирок биздин көчөттөр болсо эгес кийинки жылы 3 жылдан баштап ала турган көчөттөр. Биз алып келип аткан, элдерге сунуштап аткан көчөттөрүбүз ошондой. Эгерде кааласаңыздар ошондой көчөттөр деле бар. Даяр шагы менен, бирок кымбатыраак, эккен жылы түшүм бере турган. Шагы менен келет да. Бул баягы эң негизгиси вакыты келип атканда пайданы көздөп калабыз. Бирген акча тезирээк чыгыш керек. Ошондо бул карлик көчөттөрдө тиккен жылдан баштап эле тезирээк түшүмө кирет да. Бул көчөттүн азыркы наркы $4. Түркиянын тапаттуу көчөттөрү орточо $4. Колду көтөрүп беребиз. Ооруп атабы? Кандай проблемалар болуп атат, айта бериңиз. Азыр дүйнө жүзүндө кымбатчылык болуп, бардыгы кымбаттана байланыштуу көчөттөр деле болушуп калса ошондой болуп атат да. Түркиянын бияка келиши көктөшүнө гарантия бардыгын ачышын алып. Карлик черешнянын бизге мындай ысыкка чыдамдуу, то есть мынау чоргондун денесинен отличиясы кандай, анан ныңгылык жагы кандай болот, мисалы ысык жер, ошо туруктуулугу кандай болот? Пол карлик дегенде бул силердин сортуңар барбы? Ошол сорт деле калат, болгон тамыр өзгөрөт да. Пол карлик кылсак эгерде сиз калган валовый 3-чү ошо гилясты бул жакта тамырга өзүнүн максимум 4 ГСЛ, ГЗЛ 5 деген тамырлар болот. Ошол тамырга уласа эле тамыр бой баягы дарактын боюн өзгөртпөй кичине гана берет да. Кара гиляска, маголепкага дагы башка нерсеге сары гиляска албайт. Алардын бою өсөт, кеч түшүмө кирет. Бул баягы пол карликтерде эрте түшүмө кирет да. Ошондой. Ушу черешня боюнча мисалы үчүн баягы 5-6 түрүн айтып тастар аласыздар. Көрүп атабыз интернетте. Ошонун мисалы үчүн эң жакшы сорту кайсысын сунуштайсыздар? Анан тамыры, то есть баягы асын казганда канча болуш керек? То есть обычный эме даракты тиги баягы. Узун болот да тамыры. Канчалык деңгээлде өсөт мисалы үчүн. Анан туздуу сууга кандай туруктуулук нәрсе ошол жактан. Жооп берем пол карлик. Пол карлик өзү бизде максимум 4 деген албойдо келет. Үстүнө кордия, бредина, скина, зират деген сорттор бар. Кордия деген гилясыбыз биздин валовый 3 менен бирдей убакта пышат. Бирок калибри кичине чоңураак валовый 3төн. Регина өкөтөң калибри чоңураак. Тоздуй болгон сайын бар, кеч пышкан сайын чоңоет дагы, калибри чоң болот. Ошол валовый 3төн караганда чоңураак. Анан бул топурак анализин, суунун анализин кылыш керек, канчалык даражада шорду. Ошол анализге жараша бул тамырдын өзгөчөлүгүн карап туруп, анан эге берейин. Болбосо ошол сууңуз, топурагыңыз жарабаса, биз башка нерсе эгип сунуштайбыз да. Мисалы, биялма эгес шорду жерлерге, өрүк эгес шорду жерлергечи. Гилясты ошондой шорду болуп калса, ал жерге сунушталбайт да, ошондой көп шорду болсо. Тамыр топурагын алмаштырсаңыз болот, аны алып келип. Өзү биз баягы көчөт эгип атканда эң биринчи катабыз ошол көчөттү эгип атканда эле жасап коебуз да. Анан ошондон андай 4 жыл, 5 жыл, 3 жыл кеч калганда ошолор. Мына топурактын биринчи катмарын 20 сантиметрде бетинде эле органика болот. Асты шлак эч нерсе жок ошол жерде. Ошону бирге бир кылып базып алып туруп 20 сантиметр калыңдыкта. Ошону отдельный бир идишке алыш керек, бир пленканын үстүнө алыш керек. Түбүн отдельный алып туруп, бирге чейин түшүрүп туруп, бир квадратты казып бүтүп туруп, ошол жерде топурагын эле бериш керек. Эле берип туруп, топурагын кайра ордуга салыш керек. Анан биринчи баягы алып койгон органика барбы, аны дагы элеп таштап туруп, мына ошону 20 килограмм чыкса, ошого бирме-бир чиринди кошуш керек, же биогумус кошуп туруп, аралаштырып туруп, именно тамырга ошону берип туруп, анан жан суусун берип коюш керек. Баягы силер 20-30 сантиметр, 45 сантиметр ойгондо, ошондо бир пласт бар. Катмар бар. Сууду дагы өткөзбөйт, абаны дагы өткөзбөйт. Мына ошол көчөттү өстүрбөйт да. Мына ошону бузуп алып салыш керек. Бузуп ошону майдалап туруп, жасап койгонунан кийин ол неме кайра ондай пласт болуш үчүн канча миң жылдар керек да, ондай пласт кармап калыш үчүн. Мына баягы суунун бетиндеги баягы эмелер ылдыйга түшүп кетпеш үчүн ошол кармалып калат да.
Ошон үчүн баягы пластты сындырыш керек. Сындырып туруп, ошол жерди жумшатканыңардан кийин тамырдын атышы да жакшы болот, жайылышы да жакшы болот. А полукарликтин тамыры 1 метрге түшөт. Анандай кылбайт. Ошон үчүн полукарликти биз мына тамчылатма сугаруу кылганыбыз ошодон. Эгерде баягы 30 кило, 40 кило бира салгандан кийин 6-7 жылдан кийин баягы шамал болсо жыгылып калат да. Эгерде общий суу кое беребиз биз. Ошону тамчылатма кылганда бир жеринен эле түшөт дагы, а бул жак уже укрепление. Тамыр эмеге жерди кармап турат. Түшүндүңөр, ошондо жумшабайт. Ошон үчүн капельный кылгыла дейт да ошон үчүн. Полукарлик менен карлик только капельный болуш керек. Şuradan beri bana süreçler çok kenarda karbon intensivli bakteriler çıkıyor. Problema yönünde var ortada. Bitomik. Ötken yılı daha süreç görmüş bitomik güçlüdür. Bitomik uyuşturucumuz yer var. Ve bütünek olmaz. Bitomik olmayınca olmayın. Azrail'de öttünüz, Özbekistan'da hem acı bir kılıçta çalışıyor. Onlar 35 yıldan beri 130 kurunu alıp gelip Topaytatta biz ekicilde de bitirip koyuyoruz diyor. Pitomlik kılayla bizde adam yanında 150 hektardan nasıl yerde pitomlik ona köçet östürüşet adamlar çözüyorlar yerlerinde. Şularla baylanıştırıp 10 hektar yerde şu yerde karlık köçetlerde kılatılan pitomlik yükseltsek olur. Kanda verirler. Olur. Gözümüz kılmayınca mesleğine klimatka maslaştırmayınca o Polşa'dan gelen başka gelip ekkenler var mana ayderkende çorganda karlık köçetlerdi. Bardığıyla bir de gürkürep ketken yoktu. Bir yılda köve aralaş köçetler çıkıp kalırdı. Köve anankin 4 yıl 5 yılda möme berbe turganlar yan var. 2. yıldan normalde möme bergenleri yan var. Sebep sizler dağı bilmeysizler, alıp gelen adam dağı bilmeysizler. Köçet aralaş ketkenini başkanı. Oşoğa özümüzde pitomlik kılış gerek de birinci. Эми бул туурасында ошол мамлекетке кайрылып биз 1 миллиард сом сурадык. 1 миллиард сом. Бул питомник багы инвитро лабораториясы менен, өзүнүн теплицалары менен, өзүнүн бардык агротехникалык эрежелери менен жасала турган көчөткана бул 500 миллион сомго бүтөт да. 500 миллион сом. Бул жөн эле баягы 50 миллион сом же 5 миллион сом менен бүтө турган иш-чара болгону Борбор Азия Багбандар биримдиги ошол башталганда эле жасап турушат экен. Бул только оборудованиясы эле, лабораториясы эле 1 миллион 200 миң доллар. Bunun teplitsası, her bir hektar teplitsası 400 bin dolardan 500 bin, 1,5 milyon dolar kaçıyor. Neyin arzanı o 350 bin, 400 bin dolar var. O zaman karacak yok. Biz 1 milyar son şuna suradık da. Nazır bölgeler odan. O zaman bizge bayağında частный партнерство, государственный партнерство кылып бизге ошондой ишкана түзүп, ошол жерге эки түштүккө, түндүккө эки көчөткана кылып бериң деп биз президентке кайрылдык. Жогорку кеңешке кайрылдык. Ошол жерде бир нече жолу бул вопрос көтөрүлдү. Өзүңөр көрдүңөр да. Айтып атат го, Абдулла Ташиевичке акча бергиле, ошол питомник жасайын деп атат. Ошого эми акырын айтылып атат. Президентке дагы жетиптир бул сөз. Азыр президент дагы азыр буйрутмаларды берип аткандыр. Бирок сиз айткандай питомник болмоюнча биз обширный баягы биз айткан 2 миллион гектар жерге 3 миллиард дарак отургуза албайбыз. Ташып жүрүп. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ошо ар бир областта ушундай инвитро лабораториясы менен өзүнүн көчөтканасы болуш керек. А көчөттөрдүн баасы 100 сомдон ашпаш керек да. Эң кымбат болгондо 100 сом болуш керек. Бериң. Биогумусту көчөткө кайсы мезгилде пайдалансак? Биогумусту көчөттө 365 күн берсе боло берет. Биогумус эч качан өзүнүн актуалдуулугун жоготпойт, жазда күздө дебейт. Анан көчөткө бергенде 1 жылдык көчөткө 2 килограмм, 10 жылдык даракка 20 килограмм, 20 жылдык даракка 40 килограмм бересиз. Бергенде дагы дарактын стволу тике турат. Мындай боло турган болсо, шагы бу жерде болсо, ошонун түбүнө бересиңер. Шагы биякта болсо, бу жерге бересиңер. Шагы түбүнө бербейсиңер. Көбү жер семиртпейсти, ушул стволго берип тастайт экен. Мантыны берге бергенде. Болду. Биякта болсо. Болсо бу жерде. Айлантырып бересиңер. Ошол жерде 40 килограмм сала турган болсоңуздар 40 яма кылдырып кичинекей. Ошол жерде 1 килограммдан салып чыгып, анан сууну да ошонун үстүнө жүгүрүп бересиңер. Ошо наватта болсо, наватта эрип, артып тамырга берилди. Биогумус менен өстүрүлгөн дарактын стволу мындай колдой жалтырак болуп калат. Баягы отуруп чотурлары дагы
Көп болса 1 метр көтерілетін қалған ствол гладкий болот экен. Анан кийин баягы эмеси культуристтин баягы будактары болсо культуристтин колундай болуп кетет экен. Чыштырат. Өтө сонун жер семирткич экен да, ушул биогумустай жер семирткич жок. Мына азыр бизге акелип атат, ар кандай аттарды коюп, мынандай жеткиз, анандай жеткиз менен ошонун баардыгынын составы туугандары биогумус. Онан бөлөктө биогумус өзүңөр жасасаңар силерге 1 сомго түшөт. 1 сомго түшөт, 1 сомго өзүңөргө. Ошону сала бергиле дарагаңарга. Эң сонун жер семирткич. Үстүн болсо энтомофаг менен тазалагыла. Силер химикатты бере бересиңер, бир куртту чоңойтосуңар, экинчисин өлтүрөсүңөр, үчүнчүсүн чоңойтосуңар, төртүнчүсүн чоңойтосуңар. Бул эме ушул дары саткан фирмалар эч качан ушу куртту жок кылып бериш максат эмес булардыкы. Булар куртту кичине успокоить этип, тияк кылып көзүбүзгө мындай жок болгондой кылып көрсөтөт дагы, а бирок ол кайра өрчүп келе берет. Эгерде энтомофаг менен тазалай турган болсоңуздар, баягы Бекболот угам кече ошол немелер түрктөр авжы бөжөк деп коет экен да. Анан авжы бөжөктү кандай которойлу десек, Бекболот угабыз ошону уучу көчкөч деп которуп койду ошо энтомофагды. Уучу көчкөч менен тазалагыла. Уучу көчкөч деген бул бизге билинбеген 800дөн ашык зыянкечтер менен күрөшөт да. Керек болсо бала колорадский жуктуп балдары тукум таштаганда кичине болсо ошону кирип чагып өлтүрүп коет экен да. Ошон үчүн энтомофаг менен тазалаганды үйрөнгүлө. Бизге бул Алла Таала берген бизге бир чоң жардамчы бир эме да бул. Күч. Ошону пайдаланыңыздар. Суроо. Энтомофаг боюнча маалымат беричи. Не деген, кандай деген нерсе? Энтомофаг деген бул мамлекеттик департамент бар. Органикалык департамент. Жайлашкан жери Баткенде. Ошол жерде Турсунали Төлөмүшев деген директор. Эгерде Ош жакын болсо Индира Эменбаева деген директор. Өзү мына Көкташтан болот. Нокаттын Көкташтан. Эки жерде эки директор бар. Ошолор чымын өстүрөт. Чымындын подразделениясы бар. Именно баягы зыянкечтердин тукумдарын өздөрүнүн личинкасын жей турган подразделенияны энтомология илиминен алып чыгып энтомофаг деп ат койгондар. Ошол жерде Амбрисиус, Афилинус, Трахограмма, Габрабракан, анан Златогласка деген бар. Златогласканы бардыңыздар таанысыңар, светти жандырганда көзү чоң, канаттары узун, жашыл нерсе учуп келет го. Ошол алтын көз Златогласка. Ошол дагы бир канча бизге зыян берген зыянкечтерди жейт ошол. Мурда көп учуп кетти, азыр ончо учпай калды. Себеби дегенде биз ошолордун баардыгын химия менен протравка кылып өлтүрүп таштадык. Анан булардын дагы жакшы эки препараты бар. Будайга бере турган болсоңуздар, будайдын кликаминасын 35-тен 60-га чейин көтөрө турган кликамина, баягы навайнанга жарай турган кылып туруп, жасап бере турган эки триходермин, анан биолигнин деген эки препараты бар. Анан кийин алманы эмеге киргизип атканда, погребке киргизип атканда, ошо менен бир сыйра обработка кылып койсоңор, баягы алманын погребке киргенде паңжытанат го, грибковый болезнь, ошолордун баардыгын жок кылат. Аябай пайдалуу, анан арзан. Биофабриканы директорге телефону жазсаңыздар, звонить этесиздер өз жөнөтүп коет ошо. 1 гектарга кетсе 300 сомдук кетет баягы. Биопрепараттар. Гектарга 300 сом бир жылга. Onu hiç kандай zararı yok. Nabrot bilmiyorum. Atıcı'nın telefonu açık koyun. Tursunali attılar. Ben telefon Da Төлөмүш Турсунали деп деген айтасыз. Так, неме, блогер, биз сиздер өткөрө берсеңиздер, биз кичине кабинетте Кубанч деген марказалы топтан чыгып кеткен, бир маселе бар экен. Анан калгандары полный бардыңыздар. Эми мындай баарлашып эме кылсаңыздар көп пайдалуу болот да. Анан мурдагыдай мисалы өзү агро департамент болуп жүрдү, мисалы мен мурда иштеп жүргөндө айыл чарба департаментте. Азыр өнүгүү неме агрардык өнүгүү департамент болгуңуздар да эми, а? Бирок эми айыл чарба министрлиги эмне иш кылат дегенде фактически эми агротуу министрлигинен мурдагыларды айтайын. Ончо неме болгон эмес да мындай. Ушундай консультативдүү иштер көп болгон эмес. Жолсо бир элге жеткиликтүүлүгү боюнча, зарак боюнча, айыл чарбасы боюнча, мал чарбасы боюнча азыркы министрлик бүт бардыгындай эме кылып туруп, бүт маселелерде мына айыл чарба өнүгүү департаментке да, бизге да тапшырмаларды коюп бүт аракет кылды. Биз мындай Абдуллагиге окшогон активисттерден ушул чыныгы патриот Кыргызстанды өнүктүрөбүз деген агалардын практикалык эмелерден көп нерсени дагы үйрөнсөк болот. Анан
мына сменаларды алып келиш боюнча российский смена баягы Birgi çıkaydı bu. бирге чыгасыздар. Азыр эмени өткөрө баштайбыз. Болуптур, мейли. Бизге уруксат берсең. Niyet menen şu bak koşulaydı orada. Mana köçöktü bulardan. Yerde kantı olsa kasiyetiniz kantı var. Kimde zaylanacak, kim ruhsat verip kantı. Жер боюнча кичине маалымат берип койсоңуз. Жерде бардыгы 9 жылга жер алам деген адамдар отурат да. Бирок Эмеде жерди айыл өкмөттөрдөн арендалардан алсаңыз болот эмеде. Анан өздөштүрүүгө эми алып жүрөсүздөр да туурабы? Өздөштүрүүгө жер эгерде Орозбек айыл өкмөттө болсо алсаңыздар болот. Анан дагы мындай силерге маалымат иретинде айтып коеюн. Быйыл мына суу чарба департаменти менен, айыл чарба департаменти менен биз көптөгөн мына сууларды мына Абдулаташ Иштаган өзү бир эмеде айтып кетти. Кадамжайдын мына Какараганда эме чөлгө окшогон жерлерди бериш керек да, бериш керек да. Жок, берген менен эмеде мен иштегенден бери азыр берки Бургондийский магистральный каналды 15 куба кошолду, берки алга чейин алып келер деген Баткерлердин программасына киргиздик азыр. Анан мыякта дагы Көкталанда дагы ошондой 3-4 гектар бош жер жаткан жерлер бар, тоодун борлары. Алар боюнча дагы эми постепенно иштеп атабыз, бирок азыр мурдагы каналдарды оңдоп атабыз. Эки азыр чоң проект болду, Азия өнүктүрүү банкынан, анан Дүйнөлүк банктан. Анан дагы Орозбек боюнча айтып коеюн, эртең эл менен жолукканда дагы айтабыз. Мурдагы Карашоронун сууну берки Пүшкөткө алып чыгыш боюнча. Кудо калса ошол болсо, где-то 1,5 миң гектар жер уже суу келет дагы өздөштүрүлүп. Ошол жерлер бардыгы кийин келечекте үй жайга эле берилиш керек экен, себеби эл дагы өсүп атат, окуна дагы башка. Анан ошол жерлерге дагы алса болот да. Анан наркы эмелерге жерлерди үчтөргө эле эгиш керек азыр. Үчтөр эмне жатпайбы эми Шарбулаевич. Yok, ben bitti sorda. Ben bir tane çarpıma mınday üretimde bağbaçı kooperatifini tüzdüm. Minibüsten öptüm. Uçaklarımı aldım. Aile hükümetine zavriyenin cevap girdim. Aldım, nizam çeyinde araştırırsın da canağı yer hadisiyle verdim. Yer hadisi emi sesçe yapıyor. Kança gektar сурап атасыз? Ha? Kança gektar сурап атасыз? Гектары канча сурадыңыз? Ben 14 hektar. Özдөштүрүүгө. Özdeştiriyorlar. Жерді анықтадым. Kaçka kışlaka barıp mesini alıp geldim. Diprojemden Жерем бар турушу. var. Bu doğduğun tarihde çarpan kaç? 140 kirvek, 2 kirvek. Ana gelgende ben hazır çok yeme sesya karaydı. Sesya kaçayım. Ciğer komiteti var da korkusunda. Oşuladın toplumun boyunca bopay ödesem bunlar karaydı. Onlar karakandan keyin ana sesyada karaydı. Özüne kadar disertasiya yapmak gerekende sesyanın içinde. Бүт бая өздөштүрүүгө азыр эмеде эгерде категориясы башка жайытта болобу же башка категорияда болобу айыл чарбасына жарактуу жерлерден башкасыны бизге трансформацияга келсе бизден трансформациядан кийин баргандан кийин сизге берсе болот да. Процедуралары бар, оны дагы айрыкта түшүндүрүп берет. Ол кылышып коюш керек документтерин, ошондой болот. Калган мисалы промышленность өздөштүрүүгө трансформация болгондон кийин башка категориядан башка категорияга өткөрүп бериш керек. Ошондон кийин кылсак болот. Мына Алтынбек айыл өкмөтүбүз ушул жерде турат. Эми болсо кирсеңиздер сүйлөшөбүз. Макулбу? Өзү аким мынандай да азыр күрдүүлүгү түшүп кеткен жерлерге мисалы сиз өзүңүз демирге көтөрүп мына ушу калоочуларга немени сунушап ошол жерде трансформациясын өзүңүз жардам берип өткөрүп бирде өткөргөндө мисалы үчүн 14-20 гектар эмес 2000-3000 гектарды бир өткөрүш керек. Себеби дегенде ал жерде мал тойбойт, жөнүндө какырап жатат. Ал жерде бирде бак кылып эле пайдалана аласың да. Ошону дагы азыр мен айткандай баягы бирге бир казып таштап, почвасын алмаштырып, ошол жерге мисте эге турган болсо, бадам эге турган болсо, азыркы турган эмесине караганда, мисалы үчүн сүйөккө налог дагы көп түшөт да. Ошол жерде азыр 38 сом төлөп аткан болсо, булар уже 3000 сомдон төлөп берет силерге. Мына бюджеттик толтуруунун бирден бир чоң немеси булагы ушул да. Багбандарга бөлүп бериш керек. Алардын да кармап отура бергенден пайда жок. 30 жылдан бери кармап отурдук. Бул жерде 4 эчки тойбойт да. Анын үчүн 3000 гектар, 5000 гектар, 1,5 миң гектар
80.000 гектарлап жерде жатат, ошолорду сиз өзүңүз демирге көтөрүп туруп, эмне мен бак кылышым керек деп барып ошол неменин сиздин сөзүңүздү көбүрөөк угат да биздине караганда. Ошону демирге элесеңиз, мына жигиттер, азаматтар бардыгы отурат азыр, ушул жерде каражаты бар балдар бар. Сизге жардам берет. Ушуну бир өзүңүз демирге. Канча жер жатат да чындап эле. Өзгөндө жатат, Баккенде жатат, Лейлекте жатат, Жалал Абадта жатат, бардык эле жерлерде ушул акимдерге бериле турган ушул суроолор. Ошону демиргелеп чыгып туруп бакка бөлүп бере турган болсо, биринчиден ошол жерлерде экология жакшырат да. Ошол жерге дарак бардыбы? Дарак бар жерде жаңгыр чакырат да, өзү магнитный поле болуп. Ошол жерде осадкалар көп түшөт, кыштай, жаздай болот. Бар жок экология кайра ордуга келет эле да. Аким ошону бир жардам берсеңиз, сизден сураныш. Немеде бул боюнча неме дагы айтып коеюн, айлык өкмөттөрдө биздеги эме боюнча. Мына жүзүмчүлүк боюнча 2 айлык өкмөткө тапшыруу бергенбиз Автопарк менен Кыргызстанга. Анан калган айлык өкмөттөрдө мисалы мына Марказдан баштап Беркемге чейин, Учкурумга чейин өтө эле багбанчылык көп Кыргызстандын бардык эле жары менен салыштырмалуу өтө жакшы өздөштүрүлгөн, туурабы? Калган жерлер боюнча мына Орозбек, Көтөн, Айберкен бирликтер боюнча мисалы Орозбектин жерлери сиз айткандай өзү жок эле почти. Сиз 14 гектар жапкан таап атасыз, туурабы? Калган мына эмеде мына алганын Автопарктын Кыргызстандын үстүндөгү тотурган жерлер боюнча кээ бир жерлерде сууларды чыгарса болот немеде. Ого чейинки үрүштөрүнү азыр жасап атат да эмеде Абдуллагер. Анан бияка дагы өтүшүп атат. Эми спрос болот биякачы. Кудай кааласа келечекте мен айттым го 8 айлык өкмөткө 25 гектардан жер бөлүп бересиңер, теплица кыласыңар депчи. Теплицанын дагы 1 гектардан ашкандан кийин уже баягы өзүн өзү актай турган болот. Азыр промзоналарга бөлүп бердик. Мисалы Автопарк айлык өкмөтүндө башка айлык өкмөттөрдө келип атат. Эми мына суудун немеси көп жерлер өздөштүрүп калабы деп мына Автопарктагы суудун проектиси быйыл алып калса неме жүзүнсүгө уже финансированиега кирет. Мына Дүйнөлүк банктан мына камион жакка быйыл уже финансированиега кирди. Мына Улубек Асамович келгенде биринчи мен жаңы аким болуп келгенде майдын где-то 21-леринде. Ошондо келген проекти мисалы Дүйнөлүк банкка сунушталып, мына ол Нургазиев каналына азыр өзү 6 кубалык курулган экен. Анан кошу монтумунтуп 8 куба деп фактически 8 куба барбайт да. Себеби мына жерде кайсы немени препаратты же болбосо кандай кылып дарыласа болот, кантип бакса болот. Анан негизи эле көчөттөрдү жаңы түрлөрү боюнча таанышып алсаңыздар. Мисалы мындай мен кече Москвага барганда да 2 мүнөт дагы сүйлөйт ошо. Москвага барганда биз мигранттар менен жолуктук. 74 айылдык фонддор түзүлгөн. Кадамжай коому түзүлгөн. Бирок баарыңыздарга, айылдарга ошол фонддор акчаларını берип, жардам берип келатат. Освещение болобу, детсад болобу, же болбосо балдардын баягы ар кандай бир немелерге, мероприятияларга акчаларын которуп, ошол фонддор ар бир адам иштеген адам Москвада 200 сомдон, 300 сомдон акча топтошуп, ошол сиздердин балдар, биздин балдар, ошол жакта барып, ана 8 айлык менен барып келдик. Бул айылдык фонддордун максаты мынагы скважина боюнча 25%-ин каржыласа, калган 65%-ин 70%-ин өкмөттөр алат. Ушул скважина боюнча сууга жерге сөзсүз түрдө эртеге акча сурайсыздарбы? Баягы Всемирный банктан келгенде баягы корейский установка алгыла $300,000. $300,000 алсаңыздар 8 айыл өкмөттө 25 гектардан теплица кылабыз деп атышат. Ошондо 1200 метр казгандан кийин термальный суу чыгат. Дагы ылдыйраак болсо температурасы көтөрүлөт. Ошону 130 градуска чейин ысык чыгат да, ошо теплицалар конкурентно способный болот. Суу ысык өзү чыга берет. Трубаларга салып туруп, үстүнө грунт коюп, биогумус коюп туруп, любой нерсени жасасаңыздар эң арзан. Помидор 8 сомдон айлантырса болот, пишип. Эгерде ошол установка келсе $300,000 жасай турган болсоңуздар, силер ошо 25 гектардан ар бир айыл өкмөт болсо, ошондо 200 гектарга силер көмүр ташый берип, көмүр жага берип неме болуп кетесиңер. Ошолго 8 жерге 8 скважина менен казып туруп, термальный суу чыгарып берип койсо, эң арзан болот да. Мына решение көп.
проблеманы. Өтө арзан Ana решение. süleşelim de, sizler süleşmek var. Haydi bak, baranız çok rahmat. Nimeni жазбалгыла? Sizler kengeri süleşmek mi? Я фабриканын номери. Endi только срок менен заниматься дейм. Мына, siz turduğunuzda birinci. Beriniz siz. Halmiyan ayrılmadı. O. Kırgızistan'da 50-60% ошол жерден көчөт эгерди. Баардыгы дыйканчылыктары жер жайылардын дыйканчылыктары көчөт өстүрүп коет. Сиздер айтып атасыздар, бул жерден башка мамлекеттерден алып келебиз депчи. Алып келгенден кийин валюта ошол жака чыгып кетип атат. Өзүбүздө мына ушундай каликовый поликаликовый өзүбүздө өстүрүп, өзүбүздөн чыгарса болобу? Болот, ошону башында айтып кеттим го, мамлекеттен 1 миллиард сом сурады. Кыргызстанда, именно ошол Баткен облусунда, түштүктө ошол немеде болот, марказ. Ошол жака кылабыз. Бирөөсүн. Экинчисин болсо ошол чүйдө баягы питомник деген айыл бар. Ошол тарапка жасайбыз. Эки питомник сөзсүз керек. Эки питомниктен жылына 10 миллиондон ошол биздин жерге реанированный, ошол жерге мас келген жакшына көчөт чыгарып турабыз деп ошого жакшы максат койгонбуз, аракет кылып атабыз. Азыр болсо эми убакыт кетип атат да, убакыт кетип атат, ошо валюта чыгып кетет деп биз дагы өтө кызыкканып атабыз. Бирок баягы көчөттөр кандай болуп атат? Марказдан же сиз айткан Халмиондон алып барып отургуза турган болсо 7 жыл күтөсүн да алмасын. А биздин көчөт сунуштаган көчөттү отургузсаңыздар, уже 3-чү жылдан 2-чи жылдан түшүнгө кирип атат. Алейкум ассалам. Allah işinizde razı olsun. Amin. Ben Suray'da geldim. Bizde şu tanıyorum. Aynen. Kapıcılığı ilgili bizde öğrettik daha. Öğrettik. Anam bayağı var mı? Sonuçtan baktım da telefonda şap oraya geldim. Bir yakışıklı. O sırada hazırlıklı masraf boyunca ne neyse zaten olup verdik. Bunu yetiştiriyoruz. Yüzü ekicileri nasıl satılır? O sonundan bir hatırlatayım bir evresine ait sanatlara bu bilmem sadece ağzı örüktü dalıp kaçlar. Örük üstünden işlemeyecek aslında da işte. Bekledi ciğerleri söyledi. Sonra ошол көбү алып атат да. Ошолго мен өрүктөрдү алдым. Өрүк балыктарды алдым дагы. Ордо да бизде азыр ойлонуп көрсөм курма өтөт. Кадой курма болуп атат да биз сатып алабыз. Курма эксе бул курма баягы секинде сертификат жок да. Ол экспортко болот. Ички потреблениябыз хурма менен биз өзүбүздү 3% калымсыз кылабыз. Биз азыр сөз кылып аткан эмелер акча боло турган баягы бош жаңы жерлер ачылып атат го. Ошол жерге коммерциялык түшүм отургузгула деп атабыз да. Мисалыга, эгерде мына азыр үлкөн бадам жөнүндө маалымат берип кетет. Ошол биз бадамды сунуштап атабыз да, ошол түштүккө общий эле ошол лейлектен баштап туруп, эмегеде баягы таш көмүр бар го. Ошорго чейин основной биз эге турган нерсе баягы Түркияда баягы зайтун дарагын эгип атышат го. Барсаң, короче, өрүк алма азан экен да. Основной 90% зайтун экен да. Зайтундун майын жейдеген, өзүн жейдеген, бардыгы эле зайтун экен да. Биз дагы ошого бадамга акцент коюп атабыз да. Бадам биз мына ушундай сорттор бар, бизде 10 апрелден кийин гүлдөйт да. 10 апрелден кийин уже опасность жок болуп калат да, баягы үшү буруу там неме болуп калган. Ошого бадам жөнүндө азыр информация берсин, анан кийин мен толуктап айтып берем. Сонун болот. Мындай болот. Таштак жерге, любой жерге болот. Жердин жаманы жок. Мен айттым го. Баягындай кылып туруп, бирге бир кылып туруп, почвасын алмаштырып эге турган болсок, ошол любой өлүп калган дарактарды өсүп кетет да. Ошол самый главный ушул почваны даярдап алыш керек да, топуракты. Азыр айтып берем. Кел. Ошол бадам жөнүндө маалымат берем. Ынтымак телеканалында көчөттөр, Түрк көчөтүнү сатышка реклама чыккан. Номері мен бирөөгө байланышкан 78940505. Меники. Мен номер. Ошондо сен айттың эле 3 жол батанда. 3 доллардан деп жок. 3 доллар. Анан ошондой деп айтканда азыр айтып өттүм. Сен эми сатып алса, и ошол жерде рекламаңды айткансың, раз срочка деп.
Ал рассрочканы уже биз берип бүттүк. Бир машина көчөттү берип бүттүк рассрочка. Рассрочка дегенде элдер жармаштырып көчөттүн баарын алып коюшту. Рассрочка барында берилип бүттү да. Рассрочка берилип бүттү, элдин акканы. Anda şu 4 dolar koçatında garantiyasını da var. Biz alıp koçat çeksek. Cenab-ı onların usulu var cenab-ı. Koçat tegi istadı var. Kocaman da şu var. Burada da koşumça usulu var bulalım. Bizde egip beriş платный болот. Egip берген балдары бар. Көзөмөлдөрү жол кыран артып көбүрөөк чоңураак бак болсо келип карап беришет. Анан дагы капельный услуга, капельное решение дегенбиз, анын эле платный болгону бизде ошол климатка, мисалы, топурактын анализин, климат анализин кылып туруп, ошол жерге өсө турган көчөттү гана беребиз. Сен, мисалы, сиз мага мына көчөттү бер, мына сортту бер десеңиз, жок ака, бияка бул сорт болбой калат, сизге мына жакшы болот деп туруп, ошол көчөттү беребиз да. Мага мынаны бер десеңиз да бербейбиз. Ошол жерде анализ деп туруп, анан ака мына нексеңиз жакшы экен деп туруп ошону беребиз, бизчи. Топурак анализин алып туруп, Оштон же Бишкектен чыгарабыз. Баткенде дагы бар дейт, аны билбедим. Баткенде жокпу? Оштон же Бишкектен чыгарабыз. Анан топурак кычкылбы, не жетишпейт, ошого жараша алсатын сунуштап туруп, анан ошол топуракка жараша дагы подвой тандалат, тамыр. Анан бадам тууралуу айтып кетсек, бадамдын бизде бир нече сорттор бар. Эрте гүлдөгөн, кеч гүлдөгөн, кабыгы жука, кабыгы орто, кабыгы калың деп туруп, бадамдын бир нече сорттор бар. Бул бадамдар дүйнө жүзү ошол бадамдарды эгишет. Ошол бадамды өстүрөт дүйнө жүзү. Дүйнө жүзү ошол бадамдарды тааныйт. Мисалы бадам 3кө бөлүнөт. Таш бадам, тиш бадам, бол бадам деп туруп, которгону ошондой да, түрктөр ошондой айтышат. Бол бадам, кабыгы жука бадамдар ысык жактарга эгилет, кабыгы жука болот алардын. Эрте гүлдөйт. Тиш бадамдар болсо орто гүлдөйт. Булар дагы кеч гүлдөйт, үшүктөн вообще коркпойт. Анан кийин таш бадамдар бар. Булар өзүн-өзү чаңдаштырат. Мисалы бадамдын жанында 2 бадам эгиш керек, 1 бадам эксе болбойт деген сөз бар, илгери аталганчы. Анан тиш бадамдар бул өзүн-өзү чаңдаштыра албайт, эме бар. Сөзсүз чаңдаштырышы керек да. Анан таш бадамдар өтө эле кеч гүлдөйт. Башты алма менен бирдей гүлдөйт да. Кеч гүлдөйт, суук жактарга дагы эксе боло берет ошол бадам. Суугураак, көп суук эмес. Биз карап туруп, ушунда бадам эч качан жерде калбайт. Анан кийин биз дагы сунуштап атабыз, ошол тиш бадам менен таш бадамды отургузгула. Тиш бадамды бир аз ысыгыраак жакка, белки таш бадамды музак жактарга отургузса боло берет. Өтө температура түшүп кетпеген. Анан кийин мына 10-апрелден кийин гүлдөгөнгө байланыштуу бул көп баягындай суукка, үшкө жабыр албайт да. Ошон үчүн туугандар мына биз дагы көп нерсе отургузуп атабыз. Азыр оюбузга келгенди жасап атабыз. Эмнеге азыр кызыл алма дагы отургузуп алып атабыз, билбейт туурабы. Кызыл алма берге болбойт. Зимний алманы мисалы үчүн отургузуп алсаңыз, аны колуңуз менен бышкандан кийин мырчсаңыз уже атала болуп калат. Ошон үчүн туугандар, эгерде коммерческий бак кылам дегендер болсо, бул коммерческий бак 30 соттен нарагына кетет да. Коммерческий бак. Ким коммерческий бак кылам дей турган болсо, ошол бадамга акцент коюла. Бадам деген бул 200 жыл жашайт. Мисте 450 жыл жашайт да. Астына эле жемин берип, жакшына дарысын берип, жакшына карай берсеңиздер, бул жылдан жылга ачыла берет. Бадам болсо биржада сатылат. Өзүңүздөр билесиңер, канчалык мисалы үчүн ушул жерде бадамдын дарактары көп боло турган болсо, объем чыкса, буга кардар келе берет. Өзүнөн өзү кардар бадам бар экен деп келе берет. Bir ayıp bir meme, bir aymak bir meme. Sonra çetin kılgansız. Ana bak oturuşsuzdan bunu aksakallarga mesaj salış gerek. Aksakallarda toplaş gerek köşenin başına. Cem maçka, cuma günü maçtan çıkandan keyin şunday bir soru var sevgide, bar degan toplaptır, o yerde mesaj kılış gerek. Buna жазындасы көчөт отургузуп баштады. Мына бардык, ар ким өз ар нерсе отургузбайды.
bir машина толып кете турган кылып туруп бир нерсе отургузайлы деп маслихат кылып, же эрте бышак өрүк отургузгула, же эрте бышак лето деген баягында чоң сливалар бар го, капкара. Ичи да фиолетовый болот. Ошолорду отургузгула, пул боло турганда отургузгула да эрте бышак турган. Бир гектарга мисалы мен нарким шарт алгандай да. Ооба. Этап менен 200 тонна, 300 тонна болса, ошондо акчаңызды этесиздер, же 1 гектарга какое-то ограничение бар. Ограничение жок. Эгерде силер бизден көчөт алган болсоңор деле консультация бекер. Бекер бере беребиз. Түшүмгө киргичей. Түшүмгө киргенден кийин автоматически өчөт. Мисалы үчүн гилястики 3 жылдан кийин бизге чалбайсың. Уже болду. Түшүмгө киргизилди. Алмандыкы 2-чи жылдан уже чалбайсың. Мен бере беребиз. Анан крупный алгандар бар го, мисалы үчүн 2 гектар, 3 гектарга көчөт алса, onu келип көзөмөлдөп мындай айтып, мындай сабагын кармап, жалбырагын кармап, неме кылып анан кийин консультация беребиз. Onu келип кетишин өзүң төлөйсүң. Агроном келип полный консультация берип, сага жазып берет, рецепт кылып туруп. Аспирин ичесин, аналгин ичесин, аркасынан мындай ичесин деп туруп колго карматат, ошону программасын түзүп берет, ошону менен иштей бересиң. Баяғы елема неге өтқан, кетіп шатырған өріктен. Бұдағы ексек болу, мысалы мен еге. Өзіңіз айттыңыз, баяғы жер сенбіт кешті. Ошаны 67-те құлыта болады. Самай, ақсақамай. Ақсақам жоқ. Жақынырақ қыса болады, жер Бішкекте құлыта, жер Бошта құлыта. Құрбаткенде жоқ мәресі. Ооба, жер семирткич биз айтып аткан жер семирткичте ол завод үйүңүзгө кылып аласыз оны, биокумус чыгарышты. Үйгө эле кылып аласыз. Мен сизге заводдун калитini беремин, өзүңүз жүргүзүп бересиз аны. Жалпы ону үйрөтөм мен сизге. Ол үйдө боло турган нерсе. Оңой эле ол. Мен сизге ону үйрөтөм. Ону акырында айтып берем. Азыр өрүк жөнүндө айтпайм. Мен білгенден болам да, Ақтүрпақ айлап. Білгенді. Бізге чектешті, ошол упука менен чектештейді. Ошоға өрүктүн канчадан нарк болот. Мен өзүм лично өзүмүздө багбанмын. 2 гектарча жер эккенмин. Анан ошого эксем болобу. Жанагы Еламан айтып аткан өрүктүн эртеп сатылган өрүк. Мисалы, ушул өрүктү Өзбекстан Шамалсай тушун эккен. Шамалсай бияқта турат. Өзбекстан Наманган вилаяты бияқта турат. 30 гектар эккен. 1 килограммын $2,5 саттық деді. Анан өзім сөйлештім. Одан кейінне мынау Сурхандария, Харазм деген жақтарын егіштір. Оларды мынау Түркия, Ташкентте түрктер менен өзбектер ортосында питомник салышқан. Көчөт чыгарат. Инвитро бардығы китептегидей жылына бір 700 000 көчөт чыгарат экен. Основной өрүк чыгарат экен. Ошолорчу. Ошолар айтат, өрүк 110 гектар жерге өрүк егиштир да, өрүк. 3-чү жылы гүлдейлек ошол. Мен айткан эрте бышкан Приция, Төрсөкрет, Микадо, Магадар, бул сорттор көп, кып-кызыл, мындай чоң-чоң 50-80 грамма чейин болот. Кып-кызыл болот, каттык болот. Мындай ташылга жакшы транспортер көрүнөсү. Анан ошол гүлдейлек өрүктү 3-чү жылы бир түрктүн голосун угузду. Экспортакадагы бар эле жанында. Экөөбүзгө угузду. Кардаш, ушул айтып атат, ушул өрүктү $4 жакын суммадан оптум сурап атат. Алдына 50 000 берип коеюн долларга. Анан кийин эме деп атат. Бул түшүм эгерде чыкпай калса эле акча кала берет дейинки жылга. Ошону мага түзүп берди атат. Мен Европага X-Trail деген бир маркет менен договорум бар, бериш керек деп атат. Эгерде дагы биз ушул Опуха, Бүргөндү жактарга бир объемда 100 гектар, 200 гектар эккен болсок, ал жердин клиенти оңой эле. Бир түрктү же бир эмен чакырабыз, өзүбүз барып туруп эле сатабыз. Эрте пышканда Россияда эле, Казакстан өзүбүздүн базарда деле бошта. Эрте пышкан нерсе дайым акча. Эрте пышкан нерсе. Еламан 1 гектар эгип атат, канчадан алып атат ошо? $4 бизден алып атат. Көчөттөрдүн баардыгы $4 бизде туугандар. $4. Бир эле мисте $8,5, $10, $4 баардыгы. 1 гектар жерге 650 түп кетет, бирок бул патенти бар көчөттөр. $4 мисалы Приция деген өрүктү биз атын өзгөртүп Приция деп алып атабыз да. Ал түрктага жардам болуп патенти бар өрүктөрдү патенттен чыгарып туруп бизге берип атат. Бул Испания чыгарган сорттор, Испания бир сорт авторский праволун патенттеп коет. Ошол өрүктөн ким көчөтүн сатса, испан гана бериш керек да. Ошол эме. Бир
Алсаң болады мен дагы элүү болсам. Болот, ооба. Көчөттөр нак акчага ачык. Баягы материал берген 40 000 көчөттү таркатып бүттүк биз. 5,5 пул, 5,5 1 жылга бөлүп бере турганды таркатып бүттүк. Азыр ачык дагы 400 000 көчөткө лимитибиз бар. Любой көчөт, алма дейсизби, өрүк дейсизби, жаңгак дейсизби, бардыгынан биз алып келип бере беребиз. Заказ эле берсеңиздер болду. Келгенде акчасын бересиңер. Жаздырып, өзүңөрдүн телефон номериңерди жазып, мен мына 50 прица аламын, 50 рубица аламын, 50 беркиден аламын, алма керек, мындай керек десеңиздер бардыр. Анан кийин туугандарым көбүнчө эле ушул мистеге, бадамга, анан фундукка, пеканга, анан кийин өзүбүздүн жаңгакка эме кылдылар. Баягындай басым жасадылар. Себеби дегенде эртеге бардыгыбыз баягындайды хөлдү эге бола турган болсок, эртеге мындай бир пышып берсе жаманда болчу, биздин бал табатыбыздын мааниси кетип калат. Ошон үчүн 10 гектар жер болсо 9 гектарын жаңгакты кылайлы, 1 гектарын беркиден жасай берели. Түшүнүңөр, көбүнчө эле ушул мистеге, анан кийин бадамга, фундукка буларды капка салып коебуз, болду. Келет Америка келеби, Кытай сурайбы, Афганистанга керекпи, Иранга керекпи, Турцияга керекпи, капка салып коебуз, любой малды сата беребиз да. Бул деген биржадан сатылат. Эгерде биздин түшүмдүн көлөмү, мына бадамдын, мистенин көлөмү 50 000 тоннадан аша турган болсо, ушу биз биржага коебуз да. Биржада уже как эме баргандай нефтинин баррели сатылгандай баасы көтөрүлүп түшүп ошентип сатыла берет. Ошентип түрү көп. Ооба. Бардык сайтlarda бирок азыр бизге кыйнаган нерсе касал. Ооба. Нерсе кургатып курган. Ошон канча иши ошо? Туугандар, касалды биз өзүбүз көбөйтүп алдык. Өзүбүз көбөйтүп алдык да ар кандай дарыны чачып атып, ошол касал менен күрөшө турган биздин өзүбүздүн микроорганизмдерди отравление кылдык, жок кылдык, энтомофагтарды жок кылдык, ошолорду тазалай турган. Эми кайрадан мурдагы калыбыбызга келиш үчүн ошол бетини, үстүн энтомофаг менен тазалап, астын биогумус менен обогащать этиш керек. Болду, башка эч нерсеси жок. Анан кийин туугандар анча-мынча курт түшөт, мөмөгөдө мисалы үчүн алма, өрүк, шапталыга курт түшүп, андай болсо, ого көңүл бөлбөңүздөр туугандар. Эртеге сока выжималкаларды коебуз дагы натуральный сорттун 1 литрге 200 сомдон кете берет. Бул переработкага ала берет убагы келгенде. Силер багы кичине котур-чотур болуп калса, зато органика таза. Анализ чыкса, бир дагы нитрат чыкпайт, бир дагы фунгицид, пицицид, гербицид чыкпайт. Таза болсо, болду, алып кете берет. Буну жалаң баягы жаш балдарга тамак кыла турган, пюре кылып бере турган чоң организациялар бар да, Европада, Америкада, ошолор келип ала берет да. Түшүнүңөрбү? Эч качан баягынын мөмөнүн түсүнө карап мындай кыжалат болбоңуз. Сепкил басат, ушунун бардыгы ошол оорудан болуп атат да, оорудан. Химический удобрениянын көчөтүчүн эң жакшысы кайсы? Химический удобрение колдонсо болобу? Химикалык удобренияны Борбор Азия бакмандар билимдиги пропаганда кылбайт. Биз такыр химияга эч кандай тиешебиз жок. Биз үстүн энтомофаг менен тазалайбыз, астын биогумус менен обогащать этебиз. Анан аны уникальныйга подкормка деп жалбырагыдан азык бериш. Ошолорда химикатка кирет да. Аларды химикатка кирет, бирок биз ал подкормканы өзүбүздүн биогумустан алып туруп, берма чайгы ошону чечип атабыз. Ошол бизге эң пайдалуу. Менде суроо, жанагы мисте бадамдардын сууга чыдамдуулугу кандай? Анан суу татыш болгон аймакка кандай көчөттөр сунуштайсыздар? Сууга чыдамдуу же кандай? Сууга чыдамдуу. Кургакка. Эми биринчи эле бакманчылык дегенде коммерческий ошол бир акча табам, пайда табам деген, бакманчылык кылам дегенде эң биринчи сууну табыш. Суусуз болбойт эч нерсе. Суу болуш керек, анан суудан кийин калганы. Суу барбасаңыз мөмөсү кичине болот, башка болот, ошондой да. Анан бирок ошол кайракка чыдамдуу нерселердин бере беребиз, бирок баары суу керек. Суусуз болбойт да. Бир айда бир ичсе дейм да, мисалы. Баягы мөмө тийип атканда тезирээк ичиш керек. Баягы эме болот да, өзүнө келип чоңоюп эме болот да, көбүрөөк ичиш керек, өлбөй турган болуп ичсе болот. Анан мистени тамыры кетет. Өтө чукургач ошону чоңойто болгондон кийин эме кылса болот. Бир айда бир ошентсеңиз болот, бадам аткан эмес. Ысык жерде мындай эмени сакташ боюнча Нымдалыкты сакташ үчүн Москвада иштеген малдарга дайындап туруп гидроген салдырыла, гидроген.
көчөттүн астына 1 килограмм көмүп койсоңуздар 10 күндө сугарыла турган көчөттү 15 күндө 20 күндө сугарса болот. Гидроген. Майда азотко окшогон биреме болот, ошо 1 кило таштап койсун. Илерси 60 сом 70 сом эле. Гидроген. Жаз болду гидрогенде. Бала гидроген салып 1 тонна десек, ошол 1000 көчөткө жетет. 1 гектарга жетет. Ошону 10 күн, 15 күн суусун кармап тура берет да өзү. Шиповник жөнүндө маалымат бар. Шиповниктин азыр мен өз көзүм менен көргөнүм Тажикстанда сары түстүүсү бар экен, адам бою өскөн. Королевский деп коет. Ошонун кызылы дагы бар экен. Bir көчөтө 200 сом экен. Россиядан чыгат экен бул. Королевский көчөт. Эме? Жер кеңири суу тартыш. Ооба. Болот, скважина менен Тажикстандын почти 90% скважина менен бакманчылык кылып атат да. Мына бизге күнүгө 500 тонна жүзүм берип аткан жерлер бар го. Биздикинен да таштак да. Биздикинен да деме. Мына ошол жерге скважина менен сугарылып атат. Ооба, судан көп нерсе зависит этет. Эң биринчи аким айтты го, суу маселесин чечип берели, анан кийин бак отургузасыңар деп атат. Ошон үчүн мүмкүн болушунча ушул суу маселесин биринчи чечип келе. Бак отургузасың, биринчи сууну чечип ал. Жөн эле алып келип отургузуп алсаң, ошол көчөтүңө жалка болот да, каттып тура берет. Суу жок, баягы өсө албайт да. Суу боло турган болсо, баягы нода сүрүш 1 жылда 1 метр болот, нода сүрүш келип. Эмелер. Эң эле аз сүргөндө жарым метр сүрүш керек да. Азыр мынча нода сүрө албайт, даже суу болбой турган болсо. Ошон үчүн сууну чечип келе биринчи. Бул биздин именно өрүктөр көп, Микадо, Магадар, жок, ушул өрүктөр көп эрте бышкан. Туркияда эң эрте бышкан Микадо деңизден келген 0 метр да. Ошол жерде 17 апрелде өрүк чыгат. 17 апрелде. Өрүк чыккан эмес, ор видеолор бар. Нектарин шабдалы 24 апрелде чыгат. Нектаринде. Майга чейин апрелде чыгат. Климатка жараша өзгөрөт. Ошонун эң климатка түшө турганы кеч күлдөгөн, өзүн өзү чаңдаштырган сорту Приция деген сорту бар. Ошону алып келип атабыз биз. Анан калган Микадо, Магадар, Perfect Red, Milord деген ошол сорттордон экспериментке аз жерге ээп көрөбүз. Бүргөндөгө шамалсага аралана кылып туруп, 5-10 эгебиз, ошол жакта түшүн берген болсо, ошол аймактарга бир массовый түрдө эге беребиз. Ошол өрүктөн. Ана Приция кеч күлдөйт, өзүн чаңдаштырат, бул үшүктөн коркпойт да. Ошон үчүн Прицияны сунуштап атабыз көп жактарга. Толук кадрлик 5-ге 3 схема менен эгилет, 1 гектарга 660 түп көчөт барат. Менде суроо да. Биогумусту өстүрүү боюнча маалымат бере турган адистериңиздер барбы, бир айылга чакырсак? Эмне боюнча? Биогумусту өстүрүү боюнча. Биогумусту өстүрүү боюнча бу жерде Райхан Салиевага эч ким жетпейт да. Ошол эженде чакырыңыздар, барып колун коюп берет. Эме боюнча, биогумус боюнча. Бизден мурун баштаган, бизден 30 жыл мурун баштаган. Не боюнча? Bir az var. Az özüm çakırım. Örgüt boyunca Nasrullah, Özbekistan'da en teknik görmüyor olmasında mı aşağıda? Türkiye'den Özbekistan'dan asanlıklar buluyor, sizler şartınızdan bakmıyor. Bizim şartlar da Türkiye'den haber. Yok, onlar Türkiye'den alıp gelişken. Türkiye'den. Onlar Türkiye'den tamırını alıp gelgen, üstünü alıp gelgen şeyde östürüyor oldu. Biz oşonu özümüz bir yerde jasasak. Gatov. Mına oşol kim ошол Прицянын, Микадонун бардыктын ошол биз айткан ушул көчөттөрдү ким жасаймын ушул шартта десе, бизге кайрылсын, биз тамырын алып келип беребиз. Арзан баада тамыр болот. Арзан баада үстүн алып келип беребиз. Ошол жерде улап туруп, ушул жерде бардык питомникчилерге айтып коюлат. Канча болсо, миллион болсо, миллион, 10 миллион болсо, 10 миллион тамыр алып келип бере алабыз. Бизге кайрылсын. Дайя. О, эрте пышар,
кесип бышар бардык ушул сортторду, ушул именно ушул сортторду Кыргызстанга чечилген ушуларды алып келип бере алабыз. Ушул жерде өздөрү, мисалы үчүн өзүнүн жери болот. Ошол жерге бул улайт, өздөрү баягы өстүрөт дагы, алып чыгып баягы мисалы үчүн бул 50 центке түшө турган болсо, алып чыгып туруп $2, $3 элге сата берет. Кандай кылат? Мисалы үчүн бир кичинекей жалбырак бир немени алат. Анан ошондо бир субстанцияда эритип туруп бул бир идиште болот. Анан кийин баягындай мына баклажканын жарымча болгон, суча болгон идиштери болот. Ошодон алып келет дагы бу жерде 25 тalik, 40 talik, 50 talik пипетке болот. Ошодон деп сордуруп алып туруп буга төгөт дагы баягы жерде гелдин ичине төгүп берет да баягы. Анан баягы өсөт. 15, 20, 27, 30 күндө баягы эки кулак болуп чыгат. Ошону пинцет менен алып туруп грунтка коюп чыгат. Баягы мындай болуп калемче болуп өсүп чыккандан анан кийин буну теплицадан чыгарып туруп грунтка алып коюп туруп жонотуп алгандан анан улайт болот. Ошону менен чыгат. Данекте болбойт. Бул только клонирование менен чыгат. Ошон бардыгы бир. Адамды канча метрден эгиш керек ошо расстояние? 3-5. 5-ке 3 класс. 5 метр ортасы, көчөт менен көчөттүн арасы 3 метр болот. 666 көчөт батат, 10 сот неме, 1 гектарга. 1 гектар. 1 сотке 6 көчөт батат да, десе. 1 сотке. Өзümün elimde, özüm yerimde Sfilovay dediğinde söz veriliyordu, Sfilov koyayım. Benim adım Bekbulat. Ben özüm şu Kızılbulat'tan oldum. Hazır Bağıştırı Kırgızstan degen mına telefonda YouTube kanalım var. Özümden başından ötken köp nersenin şu YouTube kanalım var, koyup geletam. Körüp atkanыңыздар var, köpçülüğünüzler көрөсүздөр. Андан тышкары Кызылбулатта Кайрат деген дыйкан чарбанын 7 жылдан бери ошол чарбаны башкарып келатам. Биз ошол үлүштү 1-2 жылы пая, мака, будай айдадык, анан кийин сразу үлүштү 98-жылы полный бак кылганбыз. Азыр атамекендик сорттор эле бактат. Бирок бул замандын талабы экен, азыр кичине ушул боюнча маалымат берейин да, анан баягы малина, клубникага өтүп кетейин да. Мен ошол боюнча сүйлөп атам негизинен. Биздеги атамекендик көчөттөр жакшы. Түбүнү билесиздер, 5.000-ден 10.000 сомго чейин тикесинен саткандар болду, погребке подол алып кирип койгондор болду. Азыр ошолор 400 килограммга чейин нөмө берип атат. Шүгүр бизди багылдап, чоңойтты. Чарбабыздын эмелери жакшы да болот. Анан ошондой эле азыр телефондо дагы көрсөтөм, же YouTube каналымдан да көрсөңүздөр болот. Мынакей көрүнүп турат. Кызылбулакта болгон Гала аттуу MM106дагы алма. Кызылбулакта болот ат ошол алма. Биз тайга түшкөн алманы 5 сом деп атсак, бул киши, ал кишинин баарыңыздар тааныйсыздар, мына сесте иштеген Карабаев Исмаил деген акабыз экен. 5 сотик үлүш жерине 200 түп алманы тыгып салган да. 200 түп алма. Бирок жакын эгип койгон, 2-ге 1 теге болгон бул кишичи. Азыр эми ортосунан ал десек көзү кыйбай атат. Аларга карлик деп берген, ал самом деле пол карлик да. Азыр 6 жылдык бак болуп калды. 100 түп кызыл, 100 түп көк алма тиккен. Ошол 100 түп алмасы 2,5 сотиктеги жер 2,5 тонна алма берип атат да. Жүзүндө малина өтө түрү көп, 3000ден ашык сорту бар. 2-ге бөлүнөт, жапайы жана экмени. Ошол экменин өзү 3-кө бөлүнөт. Жөнөкөй малина, тутамейка, анан ремонтант деп. Азыр ушул малиналардын сортторун бизге орустар алып келген. Белостволка, Красный Москва же башка сорттору, жөнөкөй жана тутамейка сорттору бар. Бул малиналар жөнөкөй сорттор, бул бизде азыраак. Бул неме болот? 2 жылдык тутагынан берет мөөнү. Анан үстүнөн бербеген жерлери бар да. Тутамейка деген всесезонный. Июнда баштайт, кар жаагынга чейин берет. 1-2 жылынан берет. Анан 3-чү сорттор азыр жаңы биздин жашообузга кирип келатат. Өзүбүздүн кадам жерде да эккендер бар. Полька, Палана деген ремонттон сорттор тиги жүрүшөт. Угуп жүрөсүздөр, азыр Кыргызстанда кеңири болуп калды. Көчөтү да кыйын арзандап калды. Андан тышкары азыр акамат кетти, көчөтүн алып келе албай атабыз деп атпайбы? Аракет кылып атабыз. Эгер мен ошону алып келейин деп атам, ошол малинаны алып келип калсак, өзүбүздү көбөйтүп алсак деп аракет кылып атам да. Ошол малина жөнүндө айтып берейин, Маравилла деген малина. Көпчүлүгүбүз ошол малинага жетпей атабыз да азырчы. Мунун не артыкчылыгы бар?
Бұл мынандай болған, клубникадай болған, култнайдай болған малина екен. Бұл Калифорниядан шыққан екен, американский сорт. Бирок лицензиясы жабық екен, закрытый деп қоятқан. Мұны башқа біреуге көбейткенге питомниктерге бермейді екен. Ал ошол Driscoll деген компания көзөмөлдеткен, жетектейді екен. Сізге берет, лицензиясын өзін сатып алыш $10,000. Мен 1 гектар жерге өзім малина қылам десем, алар $10,000 мага берет, мени көзөмөлдөйт. Мен аны көбөйтүп башка бирөөгө сатканга уруксат жок экен да. Ушундай закрытый. 96-жылы Европага келген, көбөйтүп башташкан. Ошол Driscoll компаниясы карап турат. Бул бизнес проект сизге берет, патентин сатып аласыз, 5 жыл, 6 жылдан кийин договор бүткөндөн кийин утилизацияга бересиз. Көзүнүн алдында баягы казып туруп өрттө бересиз. Болду, договор бүттү, ассаламу алейкум, бүттү. Ушундай договор менен иштеген малинада анан биздикилер билесиздер, СНГда бар, обязательно неме кылабыз. Анан ошол жерде иштегендер ошол көчөттү утилизацияга кеткен көчөттү уруп коюшат да. Ошону утур көбөйтүп азыр закрытый ат менен чыгаргандар бар. Орустарда дагы бар. Бул малинаны алар башка ат менен же кичине чагыштырып туруп сатып атышат. Бул лицензияны Driscoll деген компания жетектейт дагы булар өзүнүн аты менен сата албайт да. Мына ошол сортту эми биз канткенде да биз как келишибиз керек да. Бул сорттун артыкчылыгы эмеде болуп атат? Айтып кеттик, чоң болот биринчиси. Экинчиси биздин малинага окшоп тергенден кийин жарым чара болуп суу чыгып кетпейт. Катуу болгон үчүн бул алыс аралыкка жазгысындагы Казакстанга чейин, Россияга чейин тоңдуруп алып барса болот. Аңдаштыруу боюнча немеңизде көрүп калдым эле, атайын ошондой сорттор барбы? Анан эгер болсо ошол сорттор, биздин кадимки билесиздер аралаган эксекти кандай болуп чаңдаштыруу боюнча. Болот. Эми кандай ушул чаңдаштыруу боюнча бизде көп маселе болуп атат. Ысык жерде эмне үчүн чаңдашпай калып атат? Биздин мынабул Окуна Кызылбакта Кудайга шүгүр, даже жүзүм болуп калып атат. Гиластарыбыз жүзүм болуп кайра сейректетиш керек болуп атат. Себеби бизде ошол чаңдаштырылган моментте рецептивдүү абал деп коет, чаңдашуучу абал. Бул абал бизде жакшыраак атат, себеби салкыныраак да. Бул 18-24 градуста жакшы чаңдашат. Анан рецептивдүү абалы узагыраак болот бир жума. Ал эми кыргыз кышта бүргөндө ошол моментте кээ бир моменттерде үп болуп калып атат. Ысык болуп калып атат. Ошол чаңчаларды күйгүзүп коюп атат. Ошондой моментте чаңдашпай калып атат да, анан балабайды тигип атабыз бардыгыбызчы. Балабай гилас билесиздер, өзүн-өзү чаңдаштырбайт. Сорттор мындай болот. Чаңдаштап, өзүн-өзү чаңдаштап тура турган, жарым чаңдаштап тура турган, анан такыр өзүн-өзү вообще чаңдаштырбайт. Ошондой сорттор бар. Бул адамдын селекциясы ойлоп тапкан жыйынтыктар. Агроному барбы? Вадамистан. Мынада. Руслан билет. Адам менен мистени үстүртөн окуганбыз, ичине кирип кеткен ошол адам мистене кирип кеткен агрономдар азыр Турцияда окуп атат, Медеракада. Тууралуу үстүртөн билебиз, кандай эмне оорулар, эмне болуп атат. Ичине кирип сорт чыгарам деп ошондой кирип кеткендер дагы бар. Эми жанында окуп атышат. Бизде ушул Кадамжай шаарынын өзүнө биякта сатылган кеткен жолдо 100 гектар, 1000 гектарга чейин бадам пистелер бар. Ошолорду плодородный эмес Сортту белгисиз, жапайы, ачык бадам. Күчү болуп калат да. Улаш керек да. Чаңдаштырса болот. Улаш керек, улаш. Жаңы сортторду улаш керек. Ол пүчө болгон эртете билесиң же, өзү пышып түшкөн эле пүчө болот. Вообще жапайы. Ошол суу жетпей калган, алыста жетпей калган, калий жок болсо вообще мөмө сапаты жок да жердечи. Калий жок болгон болсо мөмө жакшы мөмө барбайбыз. Топрактын сасабы. Жок, чаңдашканда да жерде калий деген, калий мөмөгө берет да. Ошол жок болсо мөмөнүн сапаты да жакшы болбойт. Süt olduğunu da koyduk da şurası da anca olacak da. Mayıs meyes asal dolgu son kanda kısa bu. Bizge dona belirler. Asal ne mayıs boya bol koy gibi. Tarihsi? Ha. Çok da çok kan. Oşan diyemiz gerek. Asal menen mayıs aralashtirib jesedi de orada. Doğru. Suronu bersin. Onu jey beresiz. Zor olur. Şunu öldürüşüz gerekir.
Oldu. Olur. Жерді анализді лабораторияға беріп болғансыздар Biz менен 1 гектардан жогору бакылам дегендерге өзүбүз бекер жасап беребиз топурак анализин. 1 гектардан жогорку. Кайрылсаңыздар биз өзү жасап беребиз. Биз бакылам дегендерге топурак анализин, климат анализин ошол жака өсө турган даракты biz гарантиясы менен беребиз. Багайын алып бирок бүт себептерин өзү аткарып, ошол жерге өсө турган даракты беребиз биз. Ошону айтып бердим башынан. Мисалы Жалбат тарапта 70 гектар жерге бак болуп атат, 70 гектар. Ал жердин суусу дагы жок, суун деле суу адистерин өзү апарып, суу чыгартып, ошол жердин топурагын анализ климатын карап, 70 гектарды өзү толтуруп берип атабыз. Мына негез депчи. Ал эгастерге макул болуп берип атат. 1 гектардан жогору жерлер болсо, топурак анализин карап, кошуналар мисалы жерлери бир жерде, биринки 40 соток, биринки 30 соток, биринки 50, биринки 1 гектар үч жерлер. Ошол жерлерди чогултуп тоссоңор дагы эч канча бир адам тосса, көбүрөөк жер тосот, чогулуп тоссоңор эч канчадан тийбейт да. Ошондой жерлер болсо, биз келип топурак анализдеп бардыгын бир түр же эки түрлүү кылып нерсе эгиш керек, бир түр болгон нерсе акча болот да. Ошону кылып беребиз. Топурак анализи Ошко жөнөтөсүңөр, оштон чыгарып беребиз. Бесплатно. 1 гектар бактан жогору бизден көчөт алып эккендерге бесплатно. Номерге байланыша бересиңер, менин номериме. Ал акырында номерлерибиз. Жерлерибиз таштапты. Жерлер. Ошол баягы алып таштап туруп, суласында тастабы. Ооба. Ошол болгонлук көчөтүбүздөрдүн амыр кетиши канчалык? 1 метр. Ошо 1 метрге толот, одан ашып кетти. Одан ашып. Анан ону ичиге алып келген топуракты анализди кандай кылабыз? Топуракты мисалы үчүн силерде өзүңөрдүн эле топурагыңарды алып атасыңар да. Башында эле бир анализ кылып коебуз. Бир анализ кылабыз. Топуракты анализ кылабыз. Анан кийин ого уже гумус бергенден ол уже баягы топурактын структурасынан жакшыраак болду. Одон жаман болбойт да. Ошол анан кийин жетишпегендерин бардыгын ошол неме менен капельный менен бере беребиз. Ошо капельныйде мисалы үчүн азыр биз кудук кылабыз да баягы. Ооба, кылабыз. Онун сууда дагы разница болобу же? Разница болот. Ошону дагы сууну дагы бир текшертип койчу. Суу текшериш керек. 3000 сом болот. Текшертиш керек. Сууну составын бир көрүп коюш керек да. Биз азыр мындай болот да, баягы кудуктан алынган көчөт мындай ошо резервуар деп атат да. Ошого бир кошпой барбы же бочка кылып туруп капельный кылганда кошолуп бир нерсе. Ошо сууда минералдар агып келет. Ошол бирдей эле болот. Бирдей эле болот. Ошол жетишпеген элементтерин ошо сууга кошуп бере беребиз. Көчөттү баягы тепшалеринде плюс-плюсунда. Фриция. Ошону дагы тамыры 1 метрдей эле болот. Ол кичине өрүктүккө кетет. Мисалы 1 метр жерди чукунуп, ошол жерден азсат ала берет. Тамыр мына көкө алгандан нары кете берет. Шалбарлап таштап болсочу. Бою кандай болот? Бою ошол 4 метрден 3,5 метрден өткөрбөй буталат. Буларды модифия лидер деп коет, бутоо формасы. Шашкадан эмес, лидерден эмес, ортосу болот. Зым тартылбайт, а? Зым тартылбайт. Зым тартылбайт, өзүн өзү кармайт. 3/5. 3/5 өзүн өзү кармайт. Ошо глубинада бир болот. Бир болсо жакшы. Баягы каттуу катмарды жарыш керек да. Мисалы Турцияда, Өзбекстанда деле көчөт эгип атканда карлик, пол карлик алмалар эгип атканда баягындай 1,5 метрлик, 70 сантиметрлик бир тракторго темирди байлап, каттуу катмарды сындырып анан ошол жерге көчөт эгип атышат да. Биз болсо бирек газалдай каттуу экен, молдоп туруп, бойткен деп туруп эгип койтабыз. Ошол жерге кичине калып туруп элечи. Сөзсүз түрдө рабочий апарып, баягы жана биз айткандай жерге бир каздырып, ошол көчөт 25 жыл жашайт. Немелер, алмалар мисалы үчүн. Belki nemeler gilas ошолор болсо уже 50 жылдан ашык жашайт мына эң эле ал жашаганда. Мисте болсо 450 жыл жашайт.
Бадам болса 150 жашайды да, ошого ошол однокомнатный квартирада кылып туруп багында бир шарт жаратып бериш керек да. Ошол жерде тамырын жайып, анан бизге түшүм берет. Суу кетиши жакшы болот, ошону катмарды сындырып койсоңуздар, аэрозация жакшы болот. Көчөт паңдап кетпейт. Өтө пайдалуу нерсе да бул. Башындагы баягы алып койдук да бетинде 20 сантиметр суу. Ошол 20 кило чыкса, 20 килограмм кошосуң, 50 на 50. 30 кило чыкса, 30 кило кошосуң. Бир эле коесуң болот. Ооба, бул деген баягы өлүп калган баягы шагал, эч кум жерлерге ошондой кошосуң. Ата эгерде жер өзү плодородный жакшы боло турган болсо, тасын 20 килога 5 эле кило кошсо болот. Багайдан турганда 25 соток жерде алмаларды былтыр жулуп айдатып койдум сокомек. Таягында эми ушул тоголасак сиздер рекламаларды карбин, конкарбин Нет. Ошого биздин марказ жак. Ооба. Буякка караганда ысыгыраак, ысыгыраак жакыныраак ошого. Кандай сорт эксем дейсиз? Эми галавал да сиздики. Алма эгем десеңиз галавал эгесиз, алма. Галавал деген алма бар. Кып-кызыл болот, базар бак. Базарда алманын басы 120 сом, 150 сом чыкканда бышат. Июнь ошондо июлдун 15-инен баштап бышат. Үйүңүздөн биз өзгөндө ошол биздики галамас деген ошо галавалдан бир типи, ошо үйдөн биз 60 сомдон берип атабыз. Үйдөн келип 60 сом. Бир эле нерсени айтпайын, кровяная тля дегенди билесиңерби? Будакка мындай катар жайгаланышы болот, колуңду мындай сыдырсаң кан болуп калат. Билесиңер ошондо оору бар. Мына ошону кровяная тля дейт. Ону болсо афилинус деген чымын бир отоло жок болот да 1000 жылга жок болуп кетет. Бир эле коесуң, ону адамдар жинди болуп 20 миң, 30 миңден дарылап атат. А биринчи жолу афилинус коппой болуп кутуласың одан. 1000 жылга кутуласың. Ошол. Ошонун ичине кирип, баягы мындай болуп туруп, микрофонго окшоп туруп, ол өзүгө мындай неме кийгизип коет да кийиз. Мындай. Ошонун ичиге кирип алат. Ону дарылайсың, бетиге да дары келип отурат, ол кийизин алмаштырып коюп, эч нерсе болбойт. Афилинус мында тура берет. Неме баягы тиле, кровяная тиле. А бул болсо жанагы мен айткан афилинус жөрмөлөп кирип туруп, ошо кийиздин ичине кирип туруп, баягын чагып өлтүрөт. Болду. Жок болот ошо бойдо. Ошон үчүн мына энтомофагга көңүл бөлгүлө. Энтомофагда ушул 5 эле энтомофаг биз атап кеткен. Афилинус, амблисеус, трихограмма, габрабракен, златогласка бизге билинген, билинбеген 800дөн ашык зыянкечтер менен күрөшөт экен. Мына. Капельный орошение жасаган өзү фирмалар бар. Бизге WhatsApp'ка жазсаңыздар, биз ошолордун номерин таштайбыз, олар келип сервисный обслуживание кылат. Бузулуп калса дагы келип өзү жасап бере берет. Токтоп туруңар. Мен себе ошол кол картка экенмин да. Ошо 4 жыл болду. Ошол мен сатасы 4 метрден өткөрүп туташ керекпи? Ооба. Канча экенсиз? Не экенсиз? Алма экен. Алма. Сорту эмне? Сортун ошондо билбейм, ошо кирип салмай берген, бирок азыр былтыр өөгө кирди. Бирок арасында ошондой чыкпай калды. Ошолорду эми албасам болобу? Ошо картка. Болот. Подвой полукардик болот дагы, ошо өзүңүздүн эле алмадан кыркып улап койсоңуз болот. Болот. Оу. Жок, чындыгы жок. Булар дагы Сербиянын көчөттөрүнө отургузуп алган. Сербиянын көчөттөрүнөн бактерияльный ожог менен ооругандан кийин булар алышка мажбур болду да. Азыр булар биз менен жарышып Түркияда көчөт издеп жүрүшөт, ызгып. Өзбекстан. Түркияда да алышат. Биз мисалы үчүн 1 миллион көчөт алсак, булар 5 миллион, 10 миллион көчөт алып алат. Түркиянын менен Польшанын только Өзбекстан менен Россия, Казакстан, Тажикстан алып алат. Биз барсак, мен барсам бир тодо тажик жүрөт. Бардыгы көчөт алып жүрүшөт. Азыр флагман мусулманский мирде флагман көчөт чыгарыш боюнча Турция номер 1. Буларда бир нече инвитро лабораториясы менен көчөтканалар бар экен да. Аябай көп экен көчөткана. Ооба. 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 Туура айтып атасыз. Аябай жакшы
аябай жакшы маселени козгодуңуз. Ошон үчүн мен бардык кыргызстандыктарга айтып кетемин, туугандарым, биз 2 миллион гектар бак кылабыз, ошонун 1 миллион гектарын жаңгактуу кылышыбыз керек. Жаңгактууну бир гана ошол Россия эмес, бөлөк эмес, Европа, ошол эле Турция бизден сатып алып кете берет да жаңгактууну. Анан 500 гектарын биз ягодный кылышыбыз керек. Ягодный, олордо өспөй турганда Өзбекстан карагат эч качан кыла элбейт, биздикинде малиновый эч качан болбойт. Биздикинде калина, клюква, брусника, черника, голубика, черемуха и облепиха. Öyle болбойт. Ошо 500 000 гектар ошондой акцент коюшубуз керек. Анан 300 000 гектар жүзүм. Жүзүм барбы? Именно Хусейни жей турган столовый жүзүмдөрдү ошону кылышыбыз керек. Баары дастаркон жүзүмдөрдү. 1 миллион 800 000 гектар жер кетип атат, анан калганынан слива, алма, салма ошолорду кылышыбыз керек да. Өрүк, сөрүк ошолор. Өзүбүздүн рынокто биз азыр Раса мактанып алмабыз көйлүп жерде жатат деген алманы 50% өзүбүздү камсыз кыла албайбыз. Шуну билесиздерби? Хурма менен 3% камсыз кыла албайбыз. Кыргызстандын жүзүмү бир күнгө турушуп бербейт. Биз Кыргызстандын жүзүмүн топтосок, бир отуруп жеп коет экенбиз. Ошол жүзүм ушуларга акцент кое бериңиздер. Жүзүм эч качан актуалдуулугу жогоп койт. Жүзүм кете берет. Эч качан жүзүм жерде калбайт. Мына андан кийин хурманын мисалы үчүн курута турган сортторун дагы алып келишибиз керек. Мына жөн эле баягы сабагынан тигип туруп эле салкын жерге катар тизип коет экенсиң, куруп калат экен. Ушунчалык сонун болот экен. Эртең менен баягы чайга балдарың отурганда бирден карматып койсоң, ошол менен баягы наныштарып кетип калат экен мектепте. Ошого окшогон жакшы бизге пайда бере турган бактарды отургуш керек да. Анан кийин отургуздук, сотосу өстү, доп коюп, а üstünde ek de alma турат. Это что такое? Правильно? Сколько энергии уходит туда. Тогда просто лес давайте. Онда карагайла эги болайлы, онда туруп бизге мөмө керек эмес. Ошон үчүн мөмө керек болсо, мына ушуларга акцент коюңуздар. Мына. Анан Борбор-Азия багбандар биримдиги именно сорту чектеди. Мына алманы отургуз, мына малинаны отургуз, мына карагатты отургуз, мына өрүктү отургуз, мынаны себеби дегенде объем. Келдик азыр мактанган ноокатта бир вагон алма чыкпайт да, бир сортта. Бартырып, мына ноқат алманын мекени дейбиз. Бир вагонду, 60 тонналы вагонду коюп туруп, окшош алма салып бер десең чыкпайт. А ондай алманы болсо, Түркияда бир эле ишкер өзү эле чыгарып коет экен. Бир вагон эмес, 10 вагон чыгарып берип коет экен. Ошон үчүн мына ушул сорттордон чыкпаңыздар, ушуну эстеңиздер. Алма эгем десеңиздер, ысык жактыкы, муздак жактыкы, бадам эгем десеңиздер, ушул сорттор, мисте эгем десеңер, ушул сорттор, ушулардан чыкпаңыздар. Эртеге сатканда ошондо көчөнүн башында туруп эле объявление жазып коебуз. Бадам алып атабыз, тич бадам. Мынанчадан деп коебуз, болду. Бир коммерсант отурат, баардыгыбыз жабык алып келип ошого беребиз, акчасын алып кете беребиз. Ушундайга өтүшүбүз керек да биз. Мына Анжанда, немеде Фарганада бир Анжан ошол Фарган. Анан сиздердин көчөтүңүздөрдү кайерден табабыз? Анан канчанчы айга чейин эгиш керек? Оштон табасыңар, биздин көчөттөрдө ошол силердин эмеңерде ошол апрелдин бир 10дарына чейин эгип алышат. Апрелдин 10дарына чейин. А эгерде тиякта нарында болсо, майдын акырына чейин эксе боло берет нарында. Апрелдин 10-уга чейин деди. Ооба, апрелдин 10-уга чейин силер отургузуп. Сиз айткан эрте биздин марказга эгип турган көчөттөр ошол азыр барбы ошол? Бар. Азыр келип атат жолдо, мартка келип атат. Марттын башында, марттын 1-марттан телефон чала бериңиздер, ким заказ берген болсо, азырдан туугандар, мына жерди казгыла. Жерди казып даяр кылып койгула, ошо жерден чыккан топурак кислород алып, кислород менен обогащаться этип турат да. Лунганы азыр казгыла. Анан кийин көчөттү алып келип алып, кечетти күнгө гана коюп, мына күн каяктан чыгып атат деп, мында коюп алып, анан деп анан казып отурбагыла. Уже даяр болсун. Келдиңби, ачпай сеңче отургузуп коюш керек. Жаңы бешке алмалар канча дедиңиздер? Бешке Полукарлик, карликпи? Полукарлик галаны 4-2 кыласыз. 4-2 силердики. 4-2. Анан канча сотик? 20 сотик ашык. 20 сотикте 240 көчөт аласыз. Всё, болду. Сиз таможня боюнча айтайын деп, мына көчөттөр азыр соседнийде эгилип атат. Ооба. Чыккан моменттерде мисалы үчүн Өзбекстандан басып коюп атат. Ооба. Эми туугандар, бул мамлекеттик саясатты азыр биз колубуздан келишинче дыйкандар ошол таможня союздан тышкаркы жактагы
чегараларды бизге ошол адам гана өткүзө турган кылып товар алака кылбагыла деп айтып атабыз да. Өзбекстан менен Тажикстанда мамиледен биз уткурат экенбиз. Олар дайыма келип биздин базарыбызды бизден канча бир нече миллиарддаган долларларды чыгарып кетишет экен. Алардан биз конкурентно способный болбогонубузга байланыштуу биз ошолорду чектеп атабыз. Өзүбүздүн дыйкандардын пайдасы үчүн. Ошол болуп атат. Бул ишти айтып атабыз. Дагы айтабыз Кудай кааласа. Айтыңыз. Аке, биз сизге эми мындай арзангандай болбоймунго, бирок чынын айтканда, аке, бизге бизди мамлекет карабайт. Biz mamleketten, biz sırf özüçene bir uyumuz. Бұл жүрегімізден шыққан uygu tuygu menen gelüyle ошол силерге мындай кылайлы деп ошол bir patriotторбуз biz. Bizden hiç кандай bizde каржы жок. Мынау 2 жылдан берки Кыргызстанды полный түрөп кыдырып, мына экөөбүз карызга батып эптеп барып келип атабыз да. Азыр быйылкысын эми элден суралдык. Жок дегенде 100 сомдон берип койгула бизге. Benzin pulumuz. Onda operatör oyak beyanında konsultantın pulunu ben özüm vereyim. 1 milyar akçanı suradık. Bu bayağı köçöt kanaga suradık da. Köçöt. Oğlum 1 somda biz gelmeyiz. Bu köçöt kanaga kana. Köçötü çıkarıp veriyoruz. Hemen ben sizlerge ayıp atkanım. Oşo bayağı жаңғақты uğula turgan bolsa biz. Logistikaga onça muhtaçlık bolboydu da bizde. Onun üzerine жақсы контейнер бола турган болсо тышкан кирбей турган. Ошого жийип дарлап туруп койпойбуз, тура берет да. Ошон үчүн биз жаңгактууга акцент коюшубуз керек. Мына ушул жакта бизде мисте, бадам, жаңгак, фундук, пекан бардыгы жакшы болот. Көбүнчө биз ошону 1000 гектар жер болсо 900 гектарын жаңгактуу кылып, калган алма, майда чүйдөгө ошону беришибиз керек. Ооба. Ооба. Oh. Oh. Ben pazarşı tarafseni agırlı olmalı. Regulaması var ki. Emes boyunca yerden Nur kafesinde oku olup Marina teknika. Nere var buraya? Patkorum kabulünce. Болот. Мына ошол немеде Tarım.com деген чоң компания менен барып, ошолордун офисинде өзүндө отуруп, ошонун башчылары менен сүйлөшүп отурдум Түркияда. Олар айтат, бизде бир жылда 50 миллион доллар, 50 миллион көчөт чыгып турат Абдулла дейт. Эгерде мамлекет бизге силердин мамлекетиңер гарантия бере турган болсо, биз пайызы жок 3 жылга бере алабыз дейт ошол көчөттү. Пайызы жок. Ошо пайызы бербейт экен. Мисалы үчүн ошол көчөт ошол жерде берге келип 4 доллар түштүбү, сизге 4 доллардан берет. Пайызы жок. Siz ошол көчөттү аласыз дагы 3 жылдан кийин рашат берип. Болду. Ошондой бар экен. Эми ал үчүн биздин мамлекетибиз кепилдик бериш керек экен аларга. Мына биз гарантиябыз. Анан сиз мисалы үчүн сизге окшогон 14 гектар кылгандардыкын сизге көчөттү берип туруп, сизден мисалы үчүн бир соглашение жазып туруп, сиздин үйүңүздү мындай күрөөгө коюп коюш керек экен да. Ошондо баягы Tarım.com'дагы баягы бир риск болбош керек экен да. Ошондой болсо болот. Биз ошону түзүп атабыз, биз ондой эмес экен да. Bir bayağı birle bayağı 10 sotik yer var, bir gacirge düşündürüp bütküçü aynadan çarşın küçük olur tamam var. Bir bunda yiyipke gelmeyken bizde biri güy degen çok oldu bizde. Oşal bir mentalitetimizin azağından kança sırada etip otağız. Hazır misal için özünüz görüp otağız, padişaha dele sekirip otağız. O premier ministerge dele sekirip otağız, deputatlardan bağırdığın boktop sögüp otağız. Başka memlekette şunday gördünüz mü? Dilini tagiden kesip astına. Bizde olsa onda görüldü asla. Onda birigi üçün biz için bunday
тартип болуш керек, мыйзам иштеш керек биз үчүн. Мына ошондо анан кийин биригүү болот. Азыр көрүп атасыз го өзүңүз, вакканалия болуп атат. Кадимкидей эле элдерибиз өтө бейбаш болуп кетти бизде. Бериң эndi. Özbekistan'dan aldıkça gelen 4-cü yıl bunları özüm жақсы, onu çok karayırmaganım için Kocayman salı olacağım. Tek tane şağalı çoğun. Tağan endi olgan çok. Oşonu ham жақсыраак карасам, olan özekli dilde özümчө ne kılamlar. Agronomlarda bu nasıl kılaydı, ayıp. Жақсы же. Өзі қара дәуліктер жақсы қарайды шабдалыныча. Сіз енді үспедетпе етіп оқшайсыздар. Емеш шабдалын білесіздер, оруға жақынырақ болып, ең оруға жақын дарақтардың шабдал ору. Шабдалының жаңағы бурама оруысы деп қойғыз. Ошол ору менен көбірек орайды шабдалы. Бұл спора күзінде қалып келеттағын, жазында жақсы бұталаса, жақсы қаралса, жамғырлы жылдары бұл күн ысый баштағанда 20 градустай болып болғанда. Бұл жалбырақта пайда болғанда тез тарқап кетеді. Қызыл, буралы баяғы мутация болып кетеді оруларшы. Мына шыл оруны күресінің жол, бірқанша жолы бар. Азыр дарыны кішінде. Анан ерте жазында сіздерде баяғы исі жақсы отпайсыздар бар. Жылғы бір оруны дарылап, бірлі дарын бере беріп, біз ошол зиянкештерді көндіріп оламыз да. Көндіру деген нәрсе бар. Ошоны алмаштырып чачыш керек. Анан жанагы мендик кооперация чачып атпайсыздар ба? Жыл деле ошону чачпастан алмаштырып аналогтары бар. Факчо мисал үчүн. Ошол аналогтарды чачыңыздар. Анан эгер берке химикаттарды эмес, берке Абдуташип айткан биологиялык жол менен коргосоңуздар дагы болот. Жана номерин айтып кетти, Индира деген эжени. Ошол таразыгынан ташап кеткен биринчи жолу алды bunlar алдырган менен комшуларым муну тапкан көргөндө кичине кошулган нерсе экен дарактын эле кычыгы ушундай кошсоңуз болот деди. 2 миңдеп койдум бирок тасырын билбедим да. Неме эже ал курт башка, сиз айтып аткан оору дагы башка да. Бул буралып атат, анан ичинде жанагы пыйнелер анан кирип атат. Оштан келген ошо Индира дегенден кийин курттары ham бар экен да. Курттары бар, айтып койдум. Жаныңыздағылар химикалық обработка. Эже мен номеринди жазып алып, анан кийин ошол моменттерде сурап турсаңыз, биз бирле жолу дарылап койсок, жакшы болуп калат деген ой кирип калганда, бул эми дарак менен күрөштүн эки жол бар. Же биологиялык жол менен күрөшүшүбүз керек, органика, же болсо химиялык жол менен күрөшүшүбүз керек. Биз пока Советтер Союзунан калган нерсе, биз али химияны отказ бере элекпиз. Дагы эле химияны колдонуп атабыз да. Азыр өтө түрлөрү көп. Мына ошол оору, биринчи ооруга туруктуу сорттор бар да. Ооруга туруктуу сорттор бар. Биз ошондон башташыбыз керек, жок. Биз ооруга туруксуз сорттор тигип алганбыз. Анан кийин күрөшкөндө дагы туура эмес агротехниканы жүргүзүп атабыз. Сиз бүгүн дарыласаңыз, бул комшуңуз дарылабайт. Анан кийин 10 күн дарыласаңыз, бул жагы 20 күнгө чоюнуп кетип атат. Себеби дарынын колдонуу мөөнөтү бар да. Бул дагы асманга учуп кетет. Ошол аралыктары болуп атат. Анан сиздерде Красный Восток деген уюм бар. Красный Восток Көкталада. Ошол менен иштешиңиздер. Алар өздөрү балдар келип убагында дарылап берет. Эгер химиялык жолун тандасаңыз. Мага байланышып коюңуз, номерлерин берем. Анда мына 2 килограмм биогумустун күчү 50 килограмм ошол чириген кырктын күчүнө берет да. Биз биогумусту жакшы баалай албай атабыз да.
Сөлжан жегенден кейін баяғы жерде Сөлжанның өзінде гумус деген bir вещество бар, ошол шилекейлеп чыгаргандан кейін бул гумуска аябай обогащенный болот баягы топурак. Кыкты жепткенден кейін өзү дагы кык чыгарат. Ошол кыкта бул жерде темир, жез, калий, кальций, тор, марганец бардык элементтер болот. Бизге билбеген амино кислота бардыгы болот. Мына ошону биогумусту гана иштеткиле деп айтканыбыз ошодо. Мына азыр талак алып барып туруп кыкты чачып беребиз. Чачып бергенден кейін кыкка күн тиет, микроорганизмдер өлөт. Ол кык чирибейт дагы, жөн эле отун болуп бияка болуп дагы не бир бесполезный бир эме болот. Эгерде чирип кете турган болсо дагы, анын ичинде 50 килограмм эменин ичинде, кыктын ичинде 140 000 ото чөптүн уругу кошо барат. Ото чөптүн уругу кошо барат дагы ошол азыкты кайра эле ошол ото чөптөр өзү жеп коет. Анан сен лишний акча короттур дагы ошол ото чөптөр менен күрөшөсүң да. Ошон үчүн эч качан гиластын түбүнө, алманын түбүнө, же дагы бир мөмөлүү дарактын түбүнө кыкты жолотпош керек. Кык деген гигиена болот. Гигиена таза. Мына ушуга үйрөнүшүбүз керек. Жамба, мисте, бадамдарды апарып ошерде 20 евродон сатып келе беребиз. Бардыңыздар şu biogumuska көңүл бөлгүлө дагы biogumuska өтүңүздөр топанда. Компостор чиригенени biogumус кылса болот, раса сон. Hiç эже ошо багы бар адамдарчы жалбырак, ичинен чыккан чөп, бар жокту бир жерге үйө бергиле. Бир ямак болуп таштай бер. Ошол жерде чирий берсин. Чыгарасын Сөлжанга бересин, Сөлжан баары гранулированный биогумустун берет силерге. Ошо аял айтып атты, сизде де эч кандай мусор чыкпайт дейт. Токтошо таладагы дарактардын тагынан шуруп келет. Канча убакытта даярдайт? Мусор чыгарса эмне болот? 1 тонна кыкты уруктук Сөлжан салгандан кийин 6 айдан кийин биогумус кылып 1 тонна кыкты 6 айда уже тазалап 10 килограмм уруктук Сөлжан. Үйдүрбөгүлө бар жокту тазалагыла. Анан кийин өзүңөрдүн дагы үйүңөргө зеленый ведро коюп койгула. Бир чоң мындай жашыл челектер барбы? Ошодон апарып коюптур. Балам помидордун почогу, неменин почогу ушуга сал балам деп үйрөттүр. Зеленый ведрого ар бир кыргыз үйрөнүш керек. Шаардабы, райондобу, айылдабы ошого үйрөнүш керек. Ошондо сала бер. Ошол эле челекти алып барып туруп эле ошол кыкка одара бер. Азык боло берет. Кагаз, баягы койдун терисин азыр эч жака жок кыла берет. Ошону жаап кой, onu da жаап. Таптаза. Bu санитар да, биздин санитарыбыз бар, жокту тазалап берет бизге. Ошону благоприятный эмеге фазага өткөзүп берет бизге. Ошону жалбырактан бере турганы бар. Биогумусту жидкий биогумус классында биогумусту аласың, 8 литр сууга 1 кило биогумусту саласың дагы аралаштырып 2 күн аралаштырып бересиң. Кайра аралаштырып туруп, андан кийин бааны марлиядан тунутуп алып туруп, аны пульверизатор менен чача бересиң немеге. Былтыр гумин деген алып келип сатышты, ошол билбейм, мен гумин, субиндер менен вообще ишим жок. Толук тура нерсени сатып атышат. Айтып атам го, ошолордун бардыгынын основасы бул биогумус. Биогумустан жасалат барча. Тайыр биогумус турса, onu эмне кыласыңар? Силерге 1000 эсе кымбат сатып атат ошол нерселерди. Кыргыз эли түшүнүш керек де. Ар ким Россиядан келди, Штаттан келди, анан Түркиядан келди деген органикалык деген немеге вообще башыңарды оорутпагыла. Биогумус жасаганды үйрөнгүлө болду. Силерге бир сом. Эң Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча эң биогумус арзан бизде жасалат. 1 сомго түшөт бизге. 7 тонна менен 1 гектар жерде ойноп күлүп иштетесиң. Картошка, пияз, бадыран, помидор бар жок иштей берет. Там не керек var bize. Bol ne? Amma başladı. Bulay eme ardayım şu buna iş başladığımızda şu yılda 2 yıl menен lokomotiv oldu bizim ayılçaba botlanıp çıktı. Örgütlük meseleler çoğu sağlık koştaslar daha iyilikler olsun. Mana eng aksakallыбыз siz ekensiz ama bir dua beresiz. Yaxshilab dua beresiz. O'sha dua menен бар жок iş болот. Seni nimeden internetten telefondan görüp kaçan yolu karakemiz ошол adamga dedi ki bunu nasip kılıp bugün jolugуп bana kança faydalı kengештерди бердиң. Ömürüң uzun bolsun, geleceğin erken bolsun, bana şu Kırgızstan'ı önü gözüşüde bana şu
Organikalık udaverene canım buyagımız jönünde aytayım biz любой manağı nemege el aralık nemege müçöbüz de biz Kırgızstan birinci bolup biz buta dep koyda. Azı kayak bolsa satılar ekenmiz. Az telefon var. Mende munança taza şunda tavarım var desen bu yerge satılabız da. Muna şonda kengeşlerde hazır berdin. Çoğun rahmat biz dagı kebegenlerge başkalarga şunda bak eken dep bardığını aytabız, jayıltırabız. Kırgızstanımız önü gübössün. Muna şu bagbançılık boyunca men özü любитель bagbamında özüm muğalim bolup işleymin go. Anan bak kılıp men dagı 1-2 hektar jerge şol darak oturguzup hazır oşonun bagış hareketi nemesde жүрөм. Allah razı olsun. Kuda kalasa mana selerdi telefon numaralaryny жазып aldık. Baylanışıp turabız, bilgenimizde surabız. Sizlerden işinlerge ilgilik mana şu daim elge hizmet kılıp bardık adamların muhtaçlıklarını çeşip bilgenlerini aytıp bir örgüle ömrüңөр uzun geleceğin ergen bolsun. Yine koy maksatın arbuza iş kalsın. Eli yurtumuz tıyık olsun, asmanımız açık olsun. Amin. Razı olunuzlar. Doğanlar hemen bu çoğuluşka biz bayağı kişine rasxod kılıp benzinlerimiz var. Kolunuzlardan gelişince şu en azı 100 somdan bergin herkese bere örgüler bolsunca. Buna kollar cinek.